экинчи кабаттан, үчүнчү кабаттан бакылдаган үн чыгып атса, Рыспай ошол жерде экен, манас кайтат экен дейчи элек. Мура кылып алган сөз, муштум болуп түйүлсө музду жарган болгон сөз. Манасчылык же бул профессия, кесип. Эмне үчүн манасчынын балдары манас айтпай калды деген суроо жаралат да. Англис тилин 3 айда үйрөтүп коёмун дегендей. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык, сен балдардын баары кол чапты дейт да. Манастын баягы мелодиясы менен айткандарды өзүң айткандай түшүнбөсө. Эмнени айтып аткандыгын укпайт. Моундай кылбай, моундай кылыш керек деп. Манасчылыкты түш көрүп эле анан кийин оозун ачат, көзүн жумат, калганы чыга берет деп ойлойт да. Ыйлай турган жерине ыйлап. Манас жок, манас каякта сөөгө сепет болгон нерсе ал эле бул эле деген сөздөрдү айтып атпайбы? Уул кызың келечекте ким болом деп атат? Программист болом деп атабы же манасчы болом деп атат? Атанын балага таңуулоосу туура эмес. Сен 10 жыл окудуң да. Элдер 5 жыл окуп эле чөйрө жана аны кан жанына сиңирүү. Мамлекеттеги 2 кишинин бирөөсү деген Камчыбек Ташиев сөз айтты. Майкл Джексондун ырын угуп атпайбы кыргыз? Түшүнбөсө эле. Эмне айтып аткандыгын билбей эле. Тетиги манас караганда бул манас укмуш экен дейт, бирок менден бирөө сурады да, манас окшошпой калтырууга кандай дейсиз деп. Ана мен айттым, билбейм, мен көргөн эмесмин манасты дедим да. Кыйкырып чыкпаш үчүн мындай бир сынак өткөрүп. Сынагы жок эле, сен жаса дейт турганчалык эмгек кылды да буга чейин. Тиге караганда жана Оштогу манас дегидей заңкыят го чиркин. Герцендин китеби чыга электе. Ага чейинки кишилер кантип элестетчү? Кетсең дагы кетесиң деген ушундай жерлерди бирөөлөр. Учурунда мен дагы чычаладым ал нерсеге. Кайран абаң илелин партияда жок эле деген сыяктуу нерселер да болуп кеткен. Сагымай түшүндүрүп берип атат да. Өкмөт берген илелин өмүрүн узун тилегин деп айтып койду да. Ленин Нурбегин болуп калыптыр. Намазың деле окуйсуң, анан манаска бул каршы келбейби? Араб кул болуп кетпешибиз керек. Динди кабылдашыбыз керек, анан арабтын маданиятын кабылдабашыбыз керек да. Манас атанын арбагы колдосун дегенди кандай кылабыз? Арбак колдойт, колдобойт деген талаштан улам биз Кыргызды экиге бөлүп алдык. Бул жөн эле жомокпу? Манас бул ким бул сен үчүн? Мурункудан калган сөз, мурункулар айтып атат. Анын канчалык чын төгүнүн бир Кудай билет. Кыргыз тилин мыкты сүйлөй алган кыргыз болуш үчүн не кылыш керек? Биринчи манасты окуш керек. Өзүбүздүн жасаган бир нерсебиз жок, анан байыркыбыз менен мактанабыз да. Биз арыстанбыз, жолборспуз дейбиз, бирок алакандай жем үчүн сиркте секирип жүргөн жолборс эмеспизби? Зайырбек Ажыматов экөөңөр баягы 10-чу жатаканада өрт кезиңерде баягы өрттөбүйбү, бөлмөңөрдө. Өрт кезеги ушул болот экен деп түнү балконго от жагып, очоктогу чокту көрөйүн деген экенсиңер балкондо. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кезектеги биздин ушул подкастыбызды, маектешүүбүздү баштайбыз. Аны мен журналист Эрнис Кыяз алып барамын. Биздин анда конокту мен тааныштырып кетсем, эми мына кадрдан өзү эле көрүнүп турат, манасчы Рыспай Исаков. Кош келипсиз. Кушубак болсун. Рыспай Исаков туулган жылы 1975-жылы 11 май. Ош областынын Өзгөн районунун Жеренчи айылында төрөлгөн. Жусуп Баласагын атында Кыргыз улуттук университетинде окуган, филолог адистиги бар. 2002-2003 жылдары Нур Борбор коомдук бирикмесинин аткаруу кеңешинин төрагасы болгон. 2004 жылы Манас Мурас коомдук фондунун аткаруучу директору. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги фестивалдардын, Манасчылар мелдешинин, Таймаштардын эл аралык 12 чыгармалар фестивалынын лауреаты жана жеңүүчүсү болгон. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасынын ээси, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Жогорку Кеңешинин Ардак грамоталарынын ээси. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. 2022 жылы Гиннестин рекорддор китебинин катталуучусу. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына татыктуу болгон. Назар Кайып көркөм чыгармасынын автору, Ырчынын ыйы көркөм баянынын автору. Эми көрүүчүлөр, бул Ракем экөөбүз студент кезде чогуу эле сен менен дешип, чогуу эле жүргөнбүз дегенде, студент кезде. Ошон үчүн азыр мен сиз деп баштасам, бул мени сөз менен чаап, какшыктап бирдеме кылат. Ошон үчүн мени мындай сен мен деп эле айта берсек, турмуштагыдай эле болду. Анан себеби көрүүчүлөр эмне эле сен дей бересиң деп ушу комментарийлерди окусам ушинте берет. Биз деген эми студенттик кезден бери биз жылаңайлак катышканбыз деген сөз бар го Кыргызда. Анан кийин андай адамдар бирин бири сиз дей баштаса, арасы сууп калган окшойт деген дагы ой жаралат. Ооба. Раке, эми бул манасчылык жөнүндө баштайлы. Манасчылык өнөр, манасчылык же бул профессия, кесип, шык. Ушул манасчылык биз студент кезде
анча-мынча айтып калчу элең. Жатаканада жашаганында бу коридордон бакылдаган үнүң экинчи кабаттан, үчүнчү кабаттан бакылдаган үн чыгып атса, Рыспай ошол жерде экен, Манас айтат экен дейчү элек. Негизи эле ушул жөндөм каяктан пайда болду? Буга чейин маектериңде көп эле айткан экенсиң. Мен билмексең болгондой болбойн. Бирок менин подкастым үчүн дагы бир айтып койсоң, бул шык ата-бабаларыңда болду, же кийинчерээк өзүң аябай дитиңи берип кызыгып жүрүп анан кийин бул өрчүп кеткен нерсе болду ушул жөндө. Бул Манастын өзүндө айтылган нерсе бар, мурункудан калган сөз, мура кылып алган сөз, муштум болуп түйүлсө музду жарган болгон сөз. Аталардан калган сөз, байыркыдан калган сөз, эзелкиден калган сөз деп айтылып атат да. Демек, биздин аталарыбыз, биздин манасчы аталарыбыз бул менин сөзүм эмес, мурунтан айтылып келаткан сөз деп туруп анан кийин баштаган. Бул улуу сөздүн өзүнүн жүрөлгөлү жөнү ушундай да. Болгону ар бир манасчы өзүнүн дареметине, кудуретине жараша байытып, кемитип, алымча кошумчасы менен андан ары айтып кете турган нерсе. Анан аталардан калган сөз дегенде атадан балага ме баламдан алып жүр деп өткөзүп кое турган кесип эмес экендигин эске алышыбыз керек да. Каалаган баласына каалаган атасы берип кое турган нерсе эмес экендигин бул кыргыз айткан жана касиет конбоюнча болбой турган, даарымайынча болбой турган түшүнүктөр экендигин дагы эске алышыбыз керек. Анткени андай боло турган болсо, анда Сагынбай Орозбаковдун балдары Манас айтат эле, Саякбай Каралаевдин балдары Манас айтат эле, Келдибек Тыныбектин балдары Манас айтат эле дегендей. Эмне үчүн Манасчынын балдары Манас айтпай калды деген суроо жаралат да. Демек, болгон андай, маселен Жаңыбай Кожок 7 тасынан бери Манас айткан киши болгон деп айтылат. Алмабековдордун династиясы бар, ошондой атадан балага айтылып келаткан манасчылар бар. Бирок ал атасы өзү каалап эле берип коюп анан болуп калган нерсе эмес, жанагындай себептерден улам болуп келаткан көрүнүш. Демек, Манас бул өнөр эмес, кесип эмес. Манас бул кыргыз касиети деп түшүнүшүбүз керек. Касиет деп кабылдашыбыз керек да. Ооздон оозго сакталып кала турган нерсе деп да түшүнбөшүбүз керек. Кандан канга, жандан жанга өтө турган нерсе деп түшүнүшүбүз керек. Эгер ооз эки сакталып кала турган болсо, кыргыздын башында далай оомол төкмөл күндөр болгон. Биз билебиз, ай күнгө канат сермеген, ааламдын эркимен деген күркүрөгөн учурларынан сырткары башынан кылыч кетпеген мүңкүрөгөн учурлары да болду да. Ошол мүңкүрөгөн учурларында башка эмес, кыргыз менен кыргызча сүйлөшө албай калган күндөрдү дагы башынан өткөрдү. Душмандын катуу кордугунан, зордугунан ошондой учурлар болду. Эгер кыргызча сүйлөшө албай калган доорду башынан кечирген болсо кыргыз, анда Манасын ошол доорлордо кантип сактап калды деген суроо жаралат да. Атын атай албай калган күндө Манасын кантип сактап калышы мүмкүн? Демек, ошондой күндөрдө адамдын каны менен жашаган нерсе кайсы бир адамдын канына түшүндө аян береби, өңүндө көзүнө көрүнөбү, ошондой бир кандайдыр себеп менен канын ойготуп, туруп эле Манас айтып калган учурлар болгон. Мына ушундай дагы жагдай көрүнүштөр бар да. Анан ыраке, мен тактап сурайын дегеним, бул баягы манасчылык деген англис тилин 3 айда үйрөтүп коёмун дегендей нерсе эмес экен да, Манасчылык өмүр бою өздөштүрө турган нерсе да. Тыныбек Манасчынын акыркы керезинде ошол айтып бүтпөй калдым деген сөзү бекеринен эмес. Манас баянында өзү айтылган окуядан айтылбай калган окуялар көп. Бүгүнкү манасчылар дарамети мыкты болсо ошол айтылбай калган жактарын да ачып бергенге аракет кылыш керек. Бирок коомчулук ошону да көтөрө албай атпайбы? Бул Сагынбайда жок, Саякбайда жок, каяктагы нерсени айтып атасың деп тескерисинен кеткен учурлар бар да. Демек, биринчи кезекте угарман мыкты болуш керек. Манас өз эки чыгармачылыктын өзүнүн эрежеси бар да. Айтуучу болуш керек, угарман болуш керек, анан чөйрө болуш керек дейт да. Ошол чөйрө, ошол угарман болбосо, айтуучу өзүнөн өзү жарата албайт. Бүгүнкү күндө
Амантай Кутманалиев деген төкмакыныбыз бар, барыңар билесиңер, ошол айда. Саргашка. Саргашка. Бир жерде жаш балдарга төгүп ырдап атсам түшүнбөйт дейт. Анан комусумду койдум дагы, ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык, сен балдардын баары кол чапты дейт да. Ошондой абалга келип калган, ошондой улуу өнөрлөр, ошондой кейиштүү абалга кептелип калган учурда да. Анан угарманы жок болсо, анда ал сөз жетим болот. Угарманы жок, сөз жетим. Биз угарманды даярдашыбыз керек экендиги бүгүнкү замандын талабы болуп аткан кез. Манасты угам деген менен мен мындай бир сонун бир окуяны айтып берейин. Өзүм көргөн, башымдан өткөн окуяны айтып берейин. Манас жөнүндө чоң жыйын болуп атат. Вице-премьер катышкан жыйын болуп атат болгондо да. Маданият министри башка улуттук китепканада чоң жыйын өтүп атат. Манасты колдоо, Манаска камкордук көрүү, Манасты ушундай жилигин чагам дегендер баары келип атат да, сөз жилигин чаккандар. Чоң жыйын болуп атат. Жыйында Манас айтылып башталды. Бир манасчыбыз, Самирбек Байалиев деген манасчыбыз, Манас айтып баштады, анан жыйын башталды. Оозунан ак көк чыгып сүйлөп атат бардыгы. Анан мурда кийин байкап калган жаным, анан ошол жыйында сөз алып сурадым. Азыр Манас жөнүндө жалындуу сөздөр чыгып атат. Сөздүн башында манасчыбыз Манас айтты. Кайсы окуяны айтты? Кайсы сөздөр болду? Ким айтат? Баягы көбүрүп аткандардын бирөөндө сөз жок. Бирөө укпай калды, мен сөзгө алаксып кеттим, мен ишке алаксып кеттим. Ал бул дейт. Бирок ошончо топтон Манас жөнүндө сөз болуп аткан жерде Манасчы эмнени айтып аткандыгын түшүнбөйт. Мына Кыргыздын бүгүнкү абалы. Манасчы Манас айтып атат, эмнени айтып аткандыгын укпайт. Кайсы окуя жөнүндө болуп аткандыгын билбейт, себеби Манас менен тааныштыгы жок, окуя менен тааныштыгы жок. Бул биринчиден. Экинчиден, айтылып ырды түшүнбөй калды кыргыз. Анан Манасчыдан эмнени талап кылып атабыз биз? Ушундай жагдайда анан жанагы шайырбектин кыргызча түшүндүрүп сөз менен чечмелеп бүгүнкү окуялар менен салыштырып берип атканы ушул абалга келди. Ушундай кылбаса болбойт экендигин бул бүгүнкү коом түшүндүрдү. Ооба, Шайырбек Абдрахман уулу биздин баары бир курста окудукпу. Ошонун жөнү да бар да, бул деген манасчылардын айтканында эмес, мына менин айтканымды түшүнөт деген өзүм билем деп, бул менимче бул аргасыздык болду. Аргасыздык. Анткени күпүлдөп Манастын баягы мелодиясы менен айткандарды өзүң айткандай түшүнбөсө, анан ошону көрүп турду дагы, ай мен муну өзүм филологмун. Ай бул жерде мына мондай болгон. Бул жерде мондай болгон. Могул жерде ай чыкты карачы деген жери мына ал жер деп ошентип түшүндүрүп бербесе түшүнбөй тургандай акыбалга келди, өзүң айт. Бул жайылтуунун жолдору да бул эми бүгүн эле пайда болуп калган жок. Ошол илгертеден кара сөз менен, жорго сөз менен айтып келген аталарыбыз болгон. Болгону бүгүнкү күндө ошону заманбап жетишкендиктер менен элге жеткизип берүүнүн жаңы ыкмасын таап атат да. Бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Анан жанагы мурдагы суроолордун дагы бир жыйынтыктоо иретинде бир суроо берейин үзбөстөн. Мына төкмө акындарды карасаң, төкмө акындардын мектеби бар. Аларга кадимкидей комузун алып үйрөтүшөт. Анан өзүнчө төкмөлөрдүн бир мууну пайда болот. Анан ошо сурайын деп атканым ошол да, жанагы манасчылардын да мектебин ачып алып, моундай кылбай, моундай кылыш керек деп мындай бир методикаларын, ыкмалары менен үйрөтсө болобу, же бул андайга болбой турган нерселерби, же ошо үйрөткөн деңгээлдеги болсо дагы манасчылар болуш керек. Бул милдеттүү түрдө болуш керек. Себеби эгер мектеп керек эмес болсо, анда ошол эле Сагынбай, Саякбай аталарыбыз эмне үчүн устат күткөн деген суроо жаралат да. Көпчүлүк манасчылыкты түш көрүп эле анан кийин оозун ачат, көзүн жумат, калган чыга берет деп ойлойт да. Анда манасчылык оңой оокат болуп калмак. Кыйналбайсың, изденбейсиң, окубайсың. Аяны алып эле айтып. Максатың укташ керек да. Уктап койсоң эле түшүңө кирсе бүттү, калганын айтып бересиң деген бул туура эмес түшүнүк. Бул манаска болгон туура эмес мамиле. Ал түш, аян деген албетте аян болбой, баян болбойт деп айтып келатабыз. Ал сенин багытыңды көрсөтүп берген багыттама. Сен ушул жол менен кетсең, жакшы ийгиликтерге жетишесиң. Сен ушул жакта рызкың бар деген
Кудай тараптан берилген белги деп түшүнүш керек да. Калганы бүт өзүңдүн аракетиңден, дараметиңден боло турган нерсе. Ошол түш көрүп, түшүндө эмес өңүндө көрүнгөн манасчыларыбыз дагы кайра барып, улам устаттан устат тандап, устаттан устат жандап, аркы манасчыга барып, андан өздөштүрүп бүткөнүн берки манасчыга келип, андан өздөштүрүп, улам болгон нерсе эмнени үйрөнгөн ошондо. Эмнени өздөштүргөн дегенде, сен айтып аткан жана ымдоо, жаңдоо маселелерин колду кандай серепчилеш керек, манасчы эмне үчүн малдаш токунуп отуруп айтып атат, эмне үчүн колун серепчилеп атат. Мунун бардыгында жүрөлгөлүү нерселер бар да. Мунун бардыгы жанагы йоктордун сүкүт абалындагы абал экендигин эске алышыбыз керек. Манас жөн эле маллаш окунуп отуруп, жөн эле каалагандай серепчилеп, кир жайгансып, кир силккенсип эле силке бере турган нерсе эмес. Бул ар биринде өзүнүн мааниси, өзүнүн кыймылында касиети бар экендигин туура түшүнүш керек. Ошону өздөштүрүш керек. Андан сырткары окуяларды өздөштүрүш керек. Жер суу аттары, аркы берки деген мындай жан дүйнөсүн байыта турган нерселер болот да. Анан ошолорун байытып алгандан кийин анан казанда болсо чөмүчкө чыгат дегендей, ошол акылындагы нерсе тилине чыгып туруп, андан аркысы албетте кайып каскагынан, текерең таскагынан дегендей айтып атканда жаралган нерселер болот да. Манастын өзүнүн эң негизги артыкчылыгы, касиети ушунда болот атат. Айтып атканда окуялар жаралып турат. Обон жаралып турат керек болсо. Бирок ошого даяр куржунда дагы азыгың болуш керек. Негизи 4 сап ырды берилип, ийнине жеткире окуймун десең, ошол ырдын ыйлай турган жерине ыйлап, күлө турган жеринде күлүп аткара турган болсоң, чындап эле ыйлап ийесиң, чындап эле мындай күлөсүң да. Анан манас деген бул 4 сабыр эмес да. Ошону берилип атканда адам чындап эле сүкүт акыбалга, ошондой нерселерге аралашып жүрүп, кечке ошон менен салгылашкан жеринде салгылашып, манастын жанында жүргөнсү элестетип, көзүн жумуп алып, манасчыларды карасаң, өзүң деле карасаң, өзүн унутуп эле токтоо десе эле токтоно албай эле ошондой кетет. Ошонун сыры, анан бул аян, түш дегенге дагы бир чечмелөө киргизип койсоң да, бул түш киргенде чындап эле түш көрөбү адам, манаста каармандар киреби, сүйлөшөсүңбү ушул багытта? Жолугушууларда ушул суроону көп сурашат да. Студенттер менен, окуучулар менен көп жолугуп калган учурда, агай, сиз айтып атканда элестетип айтасызбы деп сурашат да. Анан мен тамашалап коем, өзгөчө бул суроону көбүрөөк кыздар берет. Анан айтам, силер ушакташканда деле элестетип айтасыңар да. Манас айтылып атса кантип элестетилбесин деп тамаша иретинде күлкү менен тез жетет да, жакшы жетет. Эми олуттуу ойго келе турган болсок, манастын эң чоң өзгөчөлүгү ошол түш аянда. Түш боюнча дүйнөдө көп маалыматтар бар. Башкасын айтпайлы, Менделеев жанагы мезгилдик системаны, химиялык элементтердин ордун түшүндө көрүп, анан кийин чиймелеп коюп, ошондон бүгүнкү күнгө чейин келатат. Түш көргөн, анан түшүндө аян берген, анан алганда ушуга окшогон нерселер көп. Муну тана турган, жокко чыгара турган нерсе эмес да. Бул динде дагы, илимде дагы бардыгында моюндалган нерсе. Бирок манастын экинчи бир өзгөчөлүгү бар. Менделеев түш көргөндөн кийин бош калган орундар бар. Ушул мен таппай койдум ушул нерсени. Кийингилер толуктайт болуш керек деп, химиялык элементтердин бош орунун калтырганда. Ушул күнгө чейин башка бирөө түш көрүп, ошону толуктай элек. Манастын өзгөчөлүгү ушунда, бир манасчыны экинчи манасчы толуктап жүрүп отурат. Болгону да түшү менен толуктап жүрүп отурат да. Мунун касиети ушунда. Мунун өзгөчөлүгү ушунда. Түш кантип кирет? Эмне үчүн эшматка кирбей, ташматка кирип атат? Эмне үчүн балтабай айтып кетпей, тешебай айтып кетти? Деген нерседе жооп жок. Бул эми жараткандын ушундай тандоосу. Эмне үчүн тандап алат, кантип тандап алат дегенде, манастын өзүндө мындай нерсе бар. Ат көтөргүс болгон сөз, арбын жомоктолгон сөз, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз дейт. Бул сөз көтөрө ала турган,
ошол дөөлөттү алып кете ала турган адамдын башына коно тургандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Арсыздар Манастын баа баркын билбейт. Манас жок, Манас каякта сөөгө сөпөт болгон нерсе ал эле бул эле деген сөздөрдү айтып атпайбы? Аларга баш ортуп кереги жок. Ал жөнүндө бабаларыбыз айтып койгон, алар арсыздар. Ага, токтобойт. Айтматов айткандай маңкурттар алар. Алар үчүн баш ортуп кажети жок. Биздин бабалар айтып койгон, арсыз бул манасчы деген эле сөз эмес. Манас жөнүндө сөз кылып, Манас жөнүндө жүрөгүнө орнотуп, Манасты сезимине орнотуп алып жүргөн кишилер жөнүндө сөз болуп атат. Арсыздарга токтолбой азаматтерге конгон сөз дегенде Манас жөнүндө мисал келтирип, башка жерлерде Манасты туу тутунуп, Манас биздин ушул бүгүнкү күндө жашап атканыбызга себепкер болгон ата бабаларыбыздын эң сап башында турган киши экен деп түшүнгөн адам жөнүндө сөз болуп атат. Манас жок болгон эмес, кыйналган элдин кыялынан жаралган чыгарма, ал эле бул эле дегендерге карата аны жөн эле арсыз деп коет кыргыз. Манасчылар баягы өзүнүн күүсү менен, обону менен Манас айтканда көпчүлүк кыргыз түшүнбөй калган деңгээлге жеттик деп айтпадыңбы? Эми бала бакчадагы балдар, мектептеги балдар ушул мугалимдер айткан үчүн, өйдө жактан ошондой тапшырмалар болгон үчүн баягы колун серелеп айтып жүрүшөт. Жеке өзүңдүн бала чакаң бул жагынан кантип атат? Ата мен чоңойгондо Манасчы болом деп атабы, деги эле ушул балдарга кесип берүү жагын ата катары эми сен деле ойлоносуң. Ушу уул кызың келечекте ким болом деп атат? Программист болом деп атабы же Манасчы болом деп атабы? Атанын балага таңуулоосу туура эмес. Биринчи кезекте. Мен башында айтып өттүм, эмне үчүн Сагынбай, Саякбайдын балдары Манас айтпай калды деген суроо. Бул каалоо менен жарала турган нерсе эмес экендигин башында айтып өттүк да. Эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун баласы жазуучу болду? Бул албетте жүрөгүнө орнотуш керек. Атанын милдети жүрөгүнө ошол улуулукту орнотуп коюш керек. Калган башка жагдайда ал Манасчы болуп кетеби, болбой калабы, Кудайдын кудуретиндеги нерсе да. Бул биринчиси. Экинчиси, мен балам быйыл 11-дү бүтүп атат. Сен айтып аткандай программист болом, IT технология менен кетем деген максатта жүрөт. Бирок ошол жактан Манасты жайылтам деген нерсе менен жүрөт да. Манасты заманбап ошол технологияны колдонуп, бүгүнкү күнгө ылайык түшүндүрүп берүү, жеткирип берүү максатын көздөп аткандардын биринен десем туура болот. Ушундай заманына жараша өнүгүп туруш керек экен. Жүрөгүнө орнотуш биздин милдетибиз. Раке, жанагы университетте чогуу окудук деп эдимби? Ошол жогорку окуу жай ушу азыркы манасчылык өнөрүңгө канчалык деңгээлде таасир эте алды? Сен филология факультетинде окудуң, мен журналистикада окудум. Анан мен билгенден сен 10 жыл окудуң да. Элдер 5 жыл окуп эле кетип атса, сен 10 жылда ошол жерде филология факультети менен филология сабагынан берген агайларга бир жолугуп ошентип папканы кармап эле жүрчү элем. 10 жыл окуу деген бул эми окууда. Деги эле ушул билим жөнүндө сурайын деп атам да. Албетте биздин Манаска тиешелүү кылып. Кээде мен ойлонуп калам да, ушул 5 жыл окуппуз. Ошо 5 жыл ичинде мына азыркы курстарды карасаң, мен 4 айдын ичинде эле үйрөтүп коем деп атпайбы? Бирок чындап эле үйрөтүп коет да керектүү нерсени. Анан ушул 5 жыл ичинде мындай текке кеткен убакыт эмеспи деп ойлонуп калам да. Манасчылык өнөрдү ошондон көрө тигил предмет кирди, бул сабакты берди, ал сабактардын баарын окуттук. Андан көрө манасчылык боюнча конкреттүү бир предметтерди окуса жакшы болот эле деп ушул өңүттө суроо берип атам да. Эми суроонун өңүтүн түшүнүп атасың. Жакшы, аябай жакшы суроо. Чындап эле кээ бир азыр заман, убакыт, ылдамдык күчөп аткан мезгил болуп атпайбы? Анан мурда 10 жыл окуганда азыр 5 жылда, мурда 5 жыл окуганда азыр 5 айда өздөштүрүп алууга мүмкүн. Анан башка ашыкча убакыт коротуп эмне? Жогорку окуу жайда 5 жыл окугандан көрө жанагындай атайын курстарды окуп алып туруп, бирок ошол эле кызматты аркалап кете берсе болот да деген түшүнүктөр бар да. Туура, бул сырткы жагынан алганда чындап эле ошондой болушу мүмкүн. Бирок экинчи бир нерсе бар да. Бул чөйрө жана аны кан жанына сиңирүү. Бул
илимди, билимди, мындай билимдин эрежесин өздөштүрүп алуу башка, анын табияты, ал канчалык деңгээлде түпкүлүгү каныңа сиңип, андан ары аны өздөштүрүп кетүү, үйрөнгөн нерседен ары өзүң иликтеп жиликтеп кетүү жагын өздөштүрүш үчүн ошончо убакыт балким аздык кылып калат да. 10 жыл убакыт дагы керек болсо. 10 жыл убакыт дагы аздык кылып калат. Себеби биз өзүбүздүн кесип жөнүндө айталы, тил. Биздики тил башында сөз, уңгусунда сөз жатат. Сөздү жиликтеш үчүн, сөздүн маанисин күтүнүш үчүн, андагы сөздүн артында катылган ойлорду иликтеш үчүн зататоч, сынаточ, этиш, анан кийин зататоштон этиш жасалган, этиштен зататош жасалган деген сыяктуу эрежелерди билип коюш ал маселе эмес. Бирок ошонун түбүндө эмне деген сөз катылып жатат? Ал сөздүн тарыхы каякта жатат? Мен көп айтам, мисалы чыны, кесе, аяк деген сөздөрдүн өзүндө миңдеген жылдык тарыхтар бар. Бир сөздүн өзүндө элдин миңдеген жылдык тарыхы бар. Мунун эң көөнө сөзү аяк деген сөз. Эмне үчүн аяк деп? Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет дейт, алтын аяк дейт, аяк дейт. Бул идиш катары пайдаланып атканда да, жана кадимкиле суусундук ичкен идиш, аяк жөнүндө сөз болуп атат. Идиш, аяк деген сөз да ошондон. Эмне үчүн аяк дедик? Анткени алгачкы жанагы үңкүрдө жашап аткан доорлор жөнүндө кабар берип атат. Динозаврды минип мамонттун этин жеген учурлар жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол учурларда эч нерсе өнүгө элек, эч нерсе адам колунан эч нерсе жасай элек учурда табияттан даяр кийиктин, эликтин, кайберендин, койдун, башканын туяктары түшүп калат да. Ошону идиш катары пайдаланган доордон кабар берип атат. Аяк деп. Мына бул бүтүндөй бир сөздүн тарыхы жаралып атабы? Андан кийин адам дароо темир дооруна өтүп кеткен жок. Жыгачтан бир нерсени жонуп үйрөнө баштады. Жонуп, кесип, идиш жасай баштады дагы. Аны эмне деди? Кесе деп атай баштады. Бул дагы миңдеген жылдарды боюна сиңирди. Кесе деген сөз айтылышы үчүн канча убакыт? Кесе деген сөздү табыш үчүн канча доор өттү балким. Анан кийин Кытайдан фарфор идиштер чыга баштады. Заман өнүктү. Анан эмне деди? Чыны деген сөз пайда болду. Бул чыны деген кантип пайда болуп калды дегенде, чын, Кытай деген сөз илгерки эскиз. Чындын идиши чыны деген сөздөн чыны деген сөздү пайда кылдык. Анан орус келгенден пияла вода болсо жана башкалар болуп кетти да. Мына ушуга окшогон нерселерди тереңине сиңирип, аны өздөштүрүш үчүн жанагынча убакыттагы балким аздык кылып калыш мүмкүн. Илимди, билимди сен 2 айда, 3 айда, 4 айда бир белгилүү кыска мөөнөттө өздөштүрүшүң мүмкүн. Бирок ошонун чөйрөсүн, ошонун табиятын боюңа сиңириш үчүн, өзүңдө жашатыш үчүн анда көбүрөөк убакыт керек, жана ошол чөйрөдө жашашың керек. Жана 5 жылдык окуу, 10 жылдык окуу ошол чөйрө менен жашап, андагы ар бир адамдын артыкчылыгын өздөштүрүү. Жана манасчылар улам бир манасчыга барып өздөштүргөндөй, ар бир ошол кесиптин ээсинин артыкчылыгын өздөштүрүү менен анын жакшы сапаттарын өзүңө сиңирүү менен аракет кыласың. Эрежелерди жанагынтип бат эле өздөштүрүп койсоң болот. Эми ушул манас идеологиясын элге жайылтуудагы мамлекеттин ролу жөнүндө, иши жөнүндө айтайын деп атам да. Бул өзү жакшы, манасты жайылталы, манасты эл билсин деген мунун эмнеси жаман, жакшы. Бирок ошонун ыкмасы жөнүндө сурагым келип атат. Бир жолу жанагы ошол манас деп элдин баарына манасты жайып, мамлекеттик масштабта, мамлекеттик катчу өзү баш болуп манасты айтып, мектептерде окуучулар манас айтып, райондордо, айылдарда мектептерде, шаарларда мектептерде окуучулар манас айта баштады. Жакшы бул, жаман эмес. Анан кийин кайсы бир жерде бир алыскы бир райондо бир кырсык болуп кетти. Жанагы машина жылып кетип, анан ошондо мамлекеттеги 2 кишинин бирөөсү деген Камчыбек Ташиев сөз айтты. Илгери бу манасты бир киши айтчу эле баары укчу эле. Азыр болсо манасты баары айтат, бирок бир да киши укпайт депчи. Балким мында чындык бардыр, эми ушул багытта эмне айта аласың? Бул манас
манасты элге сиңирүүнүн методикасы, ыкмалары жөнүндө кээде кополураак болуп калып, таңуулап аткандай болуп калып атат да кээдечи. Туура жанагы сөздү биз да башында айттык, уккан киши жок экендиги жөнүндө. Жанагы айтылып аткан сөздүн өзүндө да чындык бар. Бир киши айтып, көп киши укчу эле. Азыр жабалактап бардыгы эле манас айтып атат, уккан киши жок. Демек, усулдук ыкмаңарды өзгөртпөйсүңөрбү деген сунуш жатып атат да. Бирок жанагы көп киши айтып аткандыгынын негизги себеби алардан манасчы чыгаруу эмес. Алардын боюна манасты сиңирип алуу. Ооба. Балким алардын балдары манаска жакшы мамиле жасайт. Өздөрү эртең турмуштун бир туткасын кармаган эр азамат улан кыздардан болот. Ошондо манаска кайдыгер карабаган улан кыздардан болуп чоңоят. Булар максатыбыз жана манас ураанын максаты алардан манасчы жасоо эмес. Алардын боюна манасты сиңирүү. Бул башка. Ар бир өзүнүн орду бар да. Ал эми манасты уга турган жагдайда биз чындап эле азыр өксүк маселебиз чында ушунда башында айтып өттүк. Биз угарманды даярдашыбыз керек. Айттым го, министр эмне угуп атканын билбесе, анда жөнөкөй адам каяктан билет? Болгондо дагы манас жөнүндө сөз болуп аткан жыйын да билбесе. Демек, ойлоно турган маселе ушунда жатат. Жанагындай биринчи окуяларды түшүндүрүп алышыбыз керек. Окуяны түшүнсүн, эмне жөнүндө сөз болуп аткандыгын. Балким манасчы баштаганда эле деп кыйкырып ийбей, чочутуп ийбей, азыр мына бул окуя жөнүндө айтып берем деп көзүңөргө муну элестеткиле, эми көзүңөрдү жумгула, өзүңөр элестеткиле, мына бул окуя болуп атат деген сыяктуу жаңы ыкмаларды мындай колдонуш керек деген ой жаралып атат да. Андан сырткары угарман кантип угуш керек деген нерседе дагы өзүнчө окутууларды жүргүзүш керек болуп калды. Анан эске алып кое турган башка бир маселе бар. Бул жерде такыр биздин акылыбызга сиңбей турган нерсе бул манастын кыраатында. Мейли ал манасты түшүнбөсүн, эмне айтып аткандыгын билбей атат. Бирок Майкл Джексондун ырын угуп атпайбы кыргыз? Түшүнбөсө эле. Эмне айтып аткандыгын билбей эле. Ал жөнүндө сөгүп аткандыр балким ал жерде. Бирок ошонун музыкасына термелип угуп атпайбы? Туурабы? Ошол сыяктуу музыканын жандуулугунда, манастын кыраатынын касиетинде болуп аткан нерселер бар. Муну угуп аткандар бар. Чындап эле эч нерсе айтып аткандыгын түшүнбөйт. Манас окуя эмне жөнүндө болуп атканын билбейт, өзү башка нерсени элестетип жүрөт. Мен манас айтып атканда жайлоого чыктым, анан кийин ат минип жүрдүм, анан мыттым тигинтим деп угат, чындап берил угат, бирок башка нерсени элестетип атат. Окуя жөнүндө түшүнүгү жок да. Ушундай жагдайлар дагы бар. Аны да жокко чыгарып алышыбыз керек. Демек, укпай атат, түшүнбөй атат дебестен манасчынын милдети манасты айта бериш керек. Угармандын түрлөрү болот. Бирөө сөзүн угат, бирөө окуяны угат, бирөө обонун угат, бирөө бардыгын түшүнүп угат. Бирөө эч нерсени түшүнбөй жөн эле бул айтып атат да деп коет. Бизде мен моундай нерсени байкайм да, мисалы үчүн, манасты окуучулар айтып атат, ошону дром менен тарткан экен, аябай көп окуучулар айтса сонун көрүнөт экен. Мына биз манаспыз деп сүйүнөт, кубанат, манас бар экенине сүйүнөт. Манасчылардын ушундай ролиге кетип аткан болсо, мына биздин манасыбыз бар дейт. Герцендин баягы сүрөттөрүн көрүп, мына манасыбыз дейт. Айкелдерди көрүп, мына тетиги манаска караганда бул манас укмуш экен дейт. Бирок манастын өзүнүн баягы ички окуяларын билбейт. Бул жерде эмне айтылып атат, тиги жерде эмне айтылып атат, букарга эмне кетти, абуке көбөш ким, мындайларды такыр мындай билбейт да. Бирок манасын деп сыймыктана берет. Эми бул деле кайсы бир деңгээлде жакшыдыр. Анткени антпей койсо эмне болот эле дегендейчи. Мен айлантып келип сөздү баягы биздин Борбордук аянтта манастын айкели бар. Мурункусу жакшы болчу. Жок, андан мурункусу тиги филармониянын жанындагы мыкты деген ушундай талаштар боюнча. Борбордук аянтка Тамила Маматова деген айкелчи кызыбыздын айкели коюлду. Ар кандай сөздөр болуп атат. Жакшы айткандары бар, ыраазы болбогондору бар. Ушул боюнча көз карашың кандай? Көпчүлүк нааразы. Башынан баштап коелу. Бирок бул жерде буга чейин жооп бере турган нерсе бар да.
бир данышман чөлдө келатып бир булакты көрөт дагы, анан кийин падышага келип айтат, ушул булактын боюнда, жээгинде чаяндар бар экен. Тийбегиле. Чаяндарды өлтүрсөңөр булак сасып калат дейт да. Чаяндын булакка кандай тиешеси бар деп ойлонот падыша. Данышман деселе бир утула апенди болуп кетти го, ал ие болуп кетти го. Барып текшергеле дейт да, чаяндарды өлтүртөт. Жыйынтыгында эмне болот? Булак сасып калат да. Ошондо данышман айткан дейт, көзүң көргөн чындыкты эмес, адам кабыл алган чындыкты айтыш керек экен деп. Адам кабыл ала турган нерсе бар да, кабыл албай турган нерсе бар. Мен эстелик боюнча биринчи ушул нерседен баштайын деп атам, анткени мурунку эстелик тургузулганда да ушундай сөздөр болгон. Ошондо менден бирөө сурады да, Манас окшошпой калыптырго кандай дейсиз деп. Ана мен айттым, билбейм, мен көргөн эмесмин Манасты дедим да. Тамаша иретинде жооп бердим, бирок чындап эле Манасты элестетүүсү ар кимдин элестетүүсү ар башка. Бирок көпчүлүк нааразы болуп аткан нерсе бул көпчүлүктүн элестетүүсүнө туура келбей атат деп түшүнүшүбүз керек. Бул сынды ушинтип эле айтып койсок, анда жакшы болмок. Мындай сынды мен деле айтканга даяр болчумун да. Бирок биз ашыкча кетип калабыз кээде. Адамдын көңүлү, адамдын өмүрү, адамдык асылдык дегендерди унутуп, бир тараптан экинчи тарапка өтүп кеткен жагдайларыбыз көп болуп атат да. Эмне үчүн? Биринчи, эстеликке туура эмес деп көз караш айткандар бар. Бул адекваттуу кадимкидей эле көз караштар. Экинчилер, бул атайын уюшулган топтор. Балким кесиптештери тарабынан, балким саясий тараптан, жана башка тараптан уюшулган топтор. Үчүнчүлөр, калмактардын чабуулу деген нерсени көтөрүп чыгышты да. Мына ушул калмак деген сөзгө келгенде, биз кече эле мактап аткан, укмуш деп аткан кызыбызды талкалап атканыбызды түшүнбөй атабыз да. Азыр Тамиланын абалын эң жакшы түшүнүп турам мен. Ал бул эмгегин мен жакшы кылсам деп жасады. Борборго айкели тургузулуп атса, ал орноткон айкел тургузулуп атса, демек мен ошого татыктуу бир нерсе жасайын деп аракет кылды да. Ал канчалык деңгээлде ишке ашты, окшошпой калды, окшошту деген маселе анда эмес. Бирок ошонун ошончо кылган эмгегин жокко чыгарып, бул эл душманы деп чыгардык да. Атайын калмактардын саясаты жүрүп атат. Атайын кыргызга каршы күч аракет кылып атат дедик. Кандай абалда жатат азыр? Ошол кызыбыз. Кандай депрессиялык, стресстик абалдарды башынан кечирип атат. Бүтүндөй кыргыз тепкилеп атат. Кече эле мактап аткан. Ал буга чейинки эмгектеринен жалак мактоолор угуп келди да. Айтматовду келиштире жасайт экен. Укмуш болот деп аткан. Аны бир күндө эле бардыгы уртокмо калып эле жатып калды. Ал өзү түшүнбөй калды эмне болуп атканынчы. Эмне болуп атканын түшүнбөй атат. Бул эстелигиң окшошпой калыптыр, начар чыгып калыптыр, тизгинде туура эмес карматып койсуң деген жанагындай сындар, бул туура эле көрүнүш деп ойлойм. Бирок биз андан ашырып, анын эмгегин дагы, мурунку эмгегин дагы, кийинки эмгегин дагы, өзүн дагы кыргызга душман катары көргөзүп койду. Бирок мындай адилет болуш үчүн, кийин баары кыйкырып чыкпаш үчүн мындай бир сынак өткөрүп, анан кийин ошол сынактан ушунуку жеңип чыкса, анан бир маселе болбой беле. Же ошондо да маселе боло бере беле. Бул жерде маселе жаралмак деп ойлойм баары. Себеби ага балким жакты да. Жактырды да. Жактырган үчүн анан кийин туруп атат да, туурабы? Кимдир бирөөгө бүгүн деле жагып атпайбы? Жагып аткандан кийин ал табит менен талашпайт. Жактыбы? Жакты деп орношту да. Маселе эмне үчүн Тамилага айтып тапшырды ушул нерсени? Бул нерсени биринчи эске алышыбыз керек. Тамила ошол жактыра турган, өзүн чакырып, сынагы жок эле сен жаса дей турганчалык эмгек кылды да буга чейин. Буга чейинки эмгектери менен ошондой даражага жетти. Ошондой даражага жетпей калгандар көрө албастык кылып аткан жокпу? Бул жагын дагы эске алышыбыз керек. Экинчиден, Тамила жанагынча нерсени эмгек бул. Жакшыбы, жаманбы эмгек, анын эмгеги. Ал көз майын коратып жаратты. Анан ошол нерсенин бардыгын тепкиге алып аткандан кийин азыр ызанын
үстүндө да мындай абалга калып көргөн киши катары айтайын, ур тепкиге калып көргөн киши катары айтайын. Ошо Гиннес боюнча да сурайын деп атам. Ал ошондой абалда ыза менен дагы туура эмес сөздөрдү айтып алышы мүмкүн. Туура эмес сындарды айтып алышы мүмкүн. Бирок анын кандай абалда тургандыгы менен эсептешкен киши барбы жокпу? Ошол Манастын айкелерин баарын карасаң, жүздөрү ар башка. Бирок бир баатыр турат, биз образды ошону Манас дейбиз да. Анан талашат экенбиз. Тиге караганда жана Оштогу Манас дегидей заңкыят го чиркин. Же болбосо жана Монголиядагы жана Чыңгызханда калып заңкыйтып атын тоодой кылып ушинтип коюп койсо болбой деп ар кимибиз бир Манасты бийик элестетет экенбиз да. Мында талаш боло берет экен менимче. Азыркы Манастан кийин балким дагы башка бирөө Манас болот. Мына Манас деген мынандай болот, орнотор. Маселе ушундабы дейм да. Эми бул өмүр бою талаш боло турган нерсе го, түбөлүктүү талаштын темасы го деп ойлойм да, себеби ар ким ар кандай элестетет биринчиден. Өзгөчө Герцендики деп көбүрөөк Герцендики жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эмне үчүн деген суроо жаралат да. Эмне үчүн дегенде, азыр сөз кылып аткандардын баардыгынын бала кезинде көргөн сүрөтү ошол. Сиңип калган. Аң сезимге сиңип калган үчүн көзгө кооз көрүнөт. Ага чейин Герцендин китеби чыга электе. Ага чейинкилер кантип элестетчү деген суроо бар да. Герцендин китеби чыга электе, ага чейинки кишилер кантип элестетчү деген нерсе бар. Ошол эле учурда мисалы ак кула десе көпчүлүк аппак ак боз атты элестетет мисалы да. Анан кийин сүрөтчүлөр дагы ошентип тартат. Манас десе аппак атка мингизип сүрөт тартат. Мунун өзү туура эмес экендигин манасчылардын саптарында далилдеп турат. Ак кула, ак, анан кула деген сөз бар ал жерде. Бул өңүтүсүнө жараша айтылып атканы. Анан ак куладын өзү жөнүндө айтканда манасчыларыбыз эмне дейт? Карчытында шам күйөт, каражал кулат кимдики, томугунда шам күйөт, тоодой кулат кимдики. Каражал кулат. Өңү кула, каражал өзгөчө бүткөн бу бир мал дейт. Герцен деле анда аппак ат мингизип тартып атпайбы? Аны деле сынтасак жарашат да. Туура эмес тартып койгон депчи. Жок, биз элестетүүбүзгө ошондой сиңип калган үчүн аны туура деп кабыл алабыз. Бүгүнкүнү туура эмес деп кабыл алабыз. Ушундай сыяктуу нерселер бар да бул жерде. Эми өмүр бою талаша. Менин айткан сөзүмө башка бир манасчынын пикири туура келбей калат. Себеби ал башкача элестетет. Ошонун элестетүүсүндө мисалы Герцен ушинтип элестетип тарткан экен деп эле кабылдашыбыз керек биз. Талай Курманов ушинтип элестетип тарткан. Жомарт Кадыралиев ушинтип элестетип тарткан. Манас боюнча тарткан сүрөтчүлөрүбүз бар да, ошентип элестетип тарткан. Стамбулдагы эстеликти ошентип элестетип орнотту. Оштогу эстеликти ошентип элестетип орнотту. Ар ким өзүнүн кыялындагы Манасты элестетип атат. Ал көпчүлүктүн кыялына туура келиши мүмкүн, келбей калышы мүмкүн. Бул маселе башка. Эми Тамилага болгон критикадан сенин эжелки бир критикаңа айткан. Өзүң жана Гиннести айтып тилди кычыштырдың дегенде. Ошону бир сурап коеюнчу мен. Билесиңби, өзүңөн бир да сурай элекмин. Мына азыр сурап коеюн. Ошол Гиннестин китебине атайын ошондой сынак болуп күпүлдөп Манас айтып атканда анча-мынча чарчаганда ошондой тыныбуулар болот экен. Анан сен баягы орто жерлеринде кетсең дагы кетесиң деген ушундай жерлерди бирөөлөр мем кылып чыгарып, барганда кескилеп чыгарып атат. Анан ошону көрүп айтпайм, ушул да Манасчыбы? Ушу кантип Манасчы болсун? Бул масбы, эмне болгонбу? Манасчы мындай болбойт го? Сүйлөнүп эле атат. Манас түшүнтүп айтабы деген сындар ошондой аябай болгон. Азыр деле ошонун үзүк кесигин көрүп алып туруп, таржымалын түшүнбөй эле ого өшпөтөр, ушу да Манасчы дегендер көп. Анан ошого бир кыскача түшүндүрүп кетсең, эмне болду эле ал учур? Эгер ошол эле үзүндүсүн ала турган болсок, чындап эле андай Манас болуш керек эмес. Айтылып аткан сындардын баардыгы туура. Учурунда мен дагы чычаладым ал нерсеге. Кошулам. Мен да ызаландым, Тамила сыяктуу азыр кандай ызаланып атса ошондой ызаланган учурлар болду. Анын запкысы бүгүнкү күнгө чейин кетелек нерселери бар дегендей. Элдин эмне үчүн эстеликке каршы же болбосо мен ошол тырышсаң да кетесиң, кетсең да кетесиң деген нерселериме каршы жек көрүүсү айтылды. Себеби Манаска болгон ыйык мамилеси бар элдин. Муну эстен чыгарбашыбыз керек. Туура кабылдай билишибиз керек да. Күйүп жангандан айтып атат. Күйгөнүнөн айтып аткан себептер бар.
шылдыңдабагыла, улуу нерсени шылдыңдабагыла деген сын айтылып атат ал жерде. Муну туура кабылдаш керек деп ойлойм да. Бирок абал кандай эле деген нерсени эске алып коюш керек да. Анда айтып коюш керек. 124 саат ошентип айттыбы деген нерсе бар да. Бул биринчиси. Кандай жагдайда туруп айтты? Бул экинчи маселе. Мен ал жерде ал дүйнө, бул дүйнө менен алышып аткан учурларым болду да. Чын мындай муну кабылдаган бар, кабылдабаган бар, бирок суроо берилип аткандан кийин айтып коюш керек. Ички сырткы күчтөр менен кармашып атып, анан Манасты токтотпош керек деген жагдайлар дагы болду. Анан Нурбек, Сурбек аркы берки эшикти ачып кой, жаап кой деген нерселер, эми Манастан Нурбек барып эле, ал эле, бул эле деген сыттар айтылбады. Бул ошол абалды түшүнбөстүктөн улам болгон нерсе деп айтам. Себеби ал жерде токтогонго болбойт. Бирок мен сырткы жагдайларым бар да, боз үйдүн ичи ысып кетет. Анда эшикти ачып салкындатыш керек. Үшүп кетем, кайра жаптырышым керек. Суусап кетем, суу алып кел дешим керек. Бирок аны Манас айтып атып токтоп туруп, атаңдын көрүүдүн ия, арбыды менет күнүгө, Нурбек чай берип койчу, суу берип койчу десем күйдүм да. Оон бузулбаш керек. Ага чейинки 100 саатым жокко чыгып кетет. Ошол себептен аны дагы Манас айтып аткандай кыраат менен айтып кетишим керек, түшүндүрүшүм керек абалымды. Өзүмдүн абалым. Себеби бул токтолбош керек, токтосуз улантыш керек. Гиннестин талабы бул. Күпүлдөө токтобош. Бул жагдайлар болду. Биринчиси жанагы Нурбек, Сурбектердин кошулуп кеткени, экинчи, үчүнчү жагдайдагы эске алыныш керек. 5,5 сутка. Уйку жок. Тамак жок. Айтылып атканда адам чындап эле алсырайт. Алдан күчтөн таят. Уйкуга берилет. Уйку тартып кеткен дагы учурлар болот. Анан айтып атасың, бирок уйкуга берилип кетип чочуп кеткен учурлар болот. Мындай нерселер дагы болду да. Аны моюнга алыш керек. Кемчиликтер болду. Моюнга алыш керек. Бирок ошонун бардыгы 124 саат болду деген нерсе эмес да. Маселе ким кайсыл жерин көрүп атат. Керектүү, ким артыкчылыгын көрүп атат, ким кемчилигин көрүп атат. Мына ушунда. Биз бүгүн Тамиланын артыкчылыгын да карап көрбөйлүбү? Буга чейинки эмгектерин да баалап көрбөйлүбү? Деген сыяктуу нерседе Ырыспай Манасты дайым эле тырыссаң да кетесиң деп айтып келдиби? Буга чейин деле Нурбекти кошо бердиби? Буга чейин кандай айтчу эле? Андан кийин кантип айтып атат? Эмне үчүн антип айтып калды? Деген мындай толук бир тарапка өтүп албастан, же мактап албастан, же толук бир тараптуу сындап албастан, чыныгы турмуштун көз карашы менен алып карашыбыз керек да бардык нерседе. Биз өзгөчө саясий багытыбыз күчөп кетти да баарыбыз. Саясатка кытап туруп гана карайбыз да. Мейли Манас айтылып атабы, мейли ыр жазылып атабы, мейли бир акын ырын окуп атабы. Бул бийликти колдойбойбу деп туруп анан кийин ага каршы пикирди билдиргенге өтүп алдык. Бул бийликтин кишиси да, муну сындашым керек дейт бирөө. Бул бийликтин кишиси да, муну мактап коеюн дейт бирөө. Жок, ага өзүнүн чындыгы, көз карашын, чындыгы, пикирин айткандан алыс. Жанагы сен ошо Гиннестин ошо сынагына катышып атканда Нурбек деген айткан нерселерди, мисалы үчүн бул Манаста Нурбек деген жок. Саякбайда да ушундай нерселер бар, мисалы үчүн кайран абаң илелин партияда жок эле деген сыяктуу нерселер да болуп кеткен. Ооба, болгон. Бул Манастын табигый көрүнүшү. Манасчылыктын табигый көрүнүшү да чындап келгенде. Берди кожо кул экөө олтуруптур, бул экөө деселер ыр боло бербей турбайбы? Ыр деген татаал нерсе эмес деп сагынбай түшүндүрүп берип атат да. Анан Манас айтып атканда өкмөт берген илелин өмүрүн узун тилегин деп айтып кетип атат. Лелин Нурбектин болуп калыптыр. Бирок бул Кырчоронун катарында жүрөт деп айтып аткан сөз эмес да. Адабиятта лирикалык чегинүү деген түшүнүк бар. Окуяны айтып атат, Манаста муну мындай таштайлы, бул жагынан баштайлы деп туруп өтүп кетет го. Ошондой өзүнүн ошол учурдагы абалдарын айтат. Айткан акын Сагынбай адашты акыл эсинен, жазган молдо Ыбырай жашакты эки көзүнөн дейт.
Ал өзү жөнүндө жазып аткан Ыбырай жөнүндө, Ыбырай Абдрахманов жөнүндө айтып атат Сагынбай. Манас айтып атып. Бирок ушул окуянда канчалык деңгээлде чындыгы бар же бул имишпи? Жанагы Саякбай Каралаевке эми ушу Сакем ушу өкмөттү, партиянын Ленинди жөнүндө манасыңызга бир кошо кетсеңиз дегендеги айткандагысыбы? Саякбайда ошентип айтылат. Сагынбайдыкы жазылып алынган документ. Саякбайдыкы озек айтылып жүрөт. Көзү күйгөн чок эле, сөзү аткан ок эле, кагылайын Манас ошондо партияда жок эле деп айтты дейт да. Бул озекке айтылып келаткан нерсе. Бул жазма булактар менен далилденген нерсе эмес. Бирок айтылып аткан нерсе эмне жөнүндө сөз болуп атат? Манасчы өзүнүн абалын дагы ошол учурда билдирип кеткен көрүнүштөр. Бул ырыспай ойлоп чыгарган нерсе эмес. Сагынбай, Саякбай аталарыбыз айтып келген манасчылыктын табигый көрүнүш экендиги жөнүндө маалымат. Эми ислам дини жана манас тууралуу сурайын деп атам, Раке. Мен билгенден сен 5 убак намаз окуйсуң. Мен окуйм эле, окуйм деп эч кимге кол койбойсуң. Намазың окуйсуң, манасың айтасың, ушундай адамсың. Мен билгенден. Анан ушу бирок ислам дини менен ушул манасты каршы койгон бир көрүнүштөр да байкалып атат да. Ушул тууралуу эмне айтасың? Бул сен дин жөнүндө айтайын. Намазың деле окуйсуң, анан манаска бул каршы келбейби? Мен биринчи дин жөнүндө айтайын. Дин бул адамдын Кудай менен болгон жеке байланышы. Мейли ал Жахаванын күбөсү болсун. Ислам жөнүндө эле эмес да. Мейли ал Жахаванын күбөсү болсун. Мейли ал баптист болсун. Христиан болсун. Мейли ал буддист болсун. Мейли христиан болсун, мейли тарса болсун, мейли кришнаит болсун. Ал адамдын өзүнүн эркинде. Мен дини фанаттарчасынан ислам эле ислам дей бергендерден эмесмин. Албетте исламды моюндаган кишимин. Мен өзүм исламды тааныйм. Бирок башка бирөөнү жалгыз ушул дин таңуулагыла дегенден алысмын. Мен өзүм ошондой деп түшүнөм. Эң таза, эң жаңы, эң туура дин деп кабылдайм. Бирок бирөөлөргө таңуулай бергенден алысмын да. Ошон үчүн бул жөнүндө башка бирөөлөргө айтпайм, себеби менин Кудай менен болгон байланышым башка бирөөнүн дагы менен иши болбосун. Мен башка бирөө менен ишим жок. Мен өзүм билген намазымды окуп келатам дегендей да. Ал эми манас бул элдин алдындагы жоопкерчилик. Сенин эл менен болгон байланышың. Сенин тарыхың менен болгон байланышың. Сенин салт сана үрүп адатың менен болгон байыркың менен болгон байланыш. Сенин тамырың бул. Бул элдин алдында милдеттүү нерсең. Сен ошол милдетти моюңа жүктөгөнсүң, айтышың керек. Ошон үчүн бардык жерде манас жөнүндө айтам. Экөө бири-бирине каршы келеби, каршы келбейби? Ал адамдын дүйнө таанымына байланыштуу. Эгер дүйнөңдү каршы коюп алсаң, анда каршы келет. Эгер сен экөөнү тең батыра алсаң, ал батат. Кудай ошолдун бардыгын жараткан, батырган, сен ошол нерсеге, ошол улуулукка умтулушуң керек. Ошондо каршылыгы жок батат. Бизде каршылык аң сезимибизде, жүрөгүбүздө, тилибизде, дилибизде бар да. Араб кул дейт. Сөзүндө чындык бар. Араб кул болуп кетпешибиз керек. Динди кабылдашыбыз керек, анан арабтын маданиятын кабылдабашыбыз керек да. Биз арабтыкын дагы эмес, башка араб аркылуу андан өткөн элдердин маданиятын кабылдап атпайбызбы, кашайыпчы? Орус кул, Америка кул, ошондой батыш кул, чыгыш кул деген сыяктуу кулдар көбөйүп кетти. Теңирчи деген да түшүнүк ошондой. Теңирчи деген түшүнүк жанагындай каада салтка каршы келген түшүнүккө каршы күчтү пайда кылды деген түшүнүктөн улам пайда болуп атат да. Бул эми акылыбызда түшүнүк. Биз бир кыргызбыз, бир элбиз. Биз мамлекеттин бүтүндүгүн ойлонушубуз керек да. Менин көз карашым менен болуш керек деп эмес, бүтүндөй бир мамлекет ар тараптуу диний кагылыштардын чордонуна айланып калбасын деп ойлонушубуз керек. Биз бул нерсеге ымала менен, түшүнүү менен мамиле жасап, ошолорду бир эл катары кабылдасак, кошунаң Жахаванын күбөсү. Сен исламсың, аркы кошунаң теңирчи. Мамилең түз болсо, акыры бирөөң ээрчийсиң. Туура мамиле жасасаң. Каршылаша берсең, үчөөң үч башка кырылып жүрүп,
4-чү кошунага жем болуп каласың. Сен бирөөгө жамандап атып, сен жериңди сатып алат ал, башкаңды сатып алат. Жөнөкөй түшүндүрүп бергенде да биз ошондой каршылык түшүнүктөрдөн алыс болуп ымалага келсек, биз бүтүн мамлекет катары жашайбыз. Биз бир Кыргызстан жөнүндө ойлонуп атабыз. Азыр дүйнөдө ааламдашуу алкагы катуу жүрүп аткан мезгил. Көрүп атасыңар, чоң империялар курап кетүүнүн, кулап кетүүнүн алдында турат. Ошондо учурда биз мамлекеттүүлүктү кантип сактап калабыз? Элдүүлүктү кантип сактап калабыз дегенде, мына ушул майда бара талашты коюп, керек болсо тектеш элдерди кантип бириктиребиз деп ойлонушубуз керек. Кантип Алтай Хакас элдери менен тамырыбызды таап алабыз? Кайсыл жолу менен? Жана башка андан аркы саясаттарды, тилибизди кантип ошолорго жеткирип байытабыз? Кыргыз тилинин байлыгы жөнүндө, башкаларга жеткирүү жөнүндө кандай жолдору бар? Дүйнөлүк тилге кыргыз тилин кантип айландыра алабыз? Деген жагдайларды ойлонсок, жакшы болот эле деп ойлойм. Раке, ислам дини боюнча эмне үчүн сурадым? Исламда так бир нерсе бар. Же ак, же кара дегенчи. Мындай айтсаң ошону айт деген. Мисалы, айкелдер маселеси боюнча адамдын келбетин айкел менен жасаган исламда жактырыла бербейт. Конкретно. Сүрөт тарткан дагы жактырыла бербейт. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, ошо Манас деп сүйлөп атабыз. Ошо Манасты урмат кылгандар, Манас атанын арбагы колдосун деп айтышат. Анан ошол эле учурда исламда айтып жүрүшөт, ошо эми арбак колдобойт да депчи. Ошону дегеле мен мындай айкелдер, эстелик маселесине келгенде, мынау Бишкекте айкелдер аябай көп го. Теге компартиянын жетекчилери, андан кийинки жетекчилер карасаң бүт эле баштары турган болот. Анан мен эстеликке негизи эле динди байланыштырбай эле анча жактыра бербейм да негизи. Бирок эми коомдо ушундай болуп атат, ал процесстен алыс боло албайсың, пикириңди айтасың. Ошол боюнча сенин пикириң кандай? Ошо мисалы үчүн исламга караманча каршы келген нерселер бар да, бирок ошол эле учурда айкелди талкуулап атабыз. Тиги Манас атанын арбагы колдосун дегенди кандай кылабыз? Ошол нерселер боюнча кандай пикир? Биринчи теңирчи деген түшүнүктүн келип чыгышына себепкер болгон ушул колдойт деген сөз болду да, чындап келгенде. Арбак колдойт деген талаштан улам биз Кыргызды экиге бөлүп алдык. Бул жөнүндө кенен айтып берейин, убакыт болсо, ага чейин жанагы исламда так кесе айтылат деген нерсеге биринчи жооп берип алайын да. Чубак ажы учурунда, Раматылык Бейиш болгур Чубак ажы сүрөткө каршы чыкканда дини коом көтөрүлүп кетти, башка эмес. Сүрөт болбойт дегенде дини коом болбойт деп талашып кетти. Шарият буйдалаган төө ал жетилеген жака кетет дегенчалык кылышты да. Коомчулук каршы кеткенден улам дини коом өзү не деген нерсе чыгарды. Кытайга барып болсо да илим үйрөнгүлө деген пайгамбарыбыз хадисинде бул илим деп туруп ар жагынан айланып келип койдук да. Бул туура эмеспи деген нерсе бар. Биз саясатка ыктап, анын туура жагын көрсөтүп бердик. Сүрөт боюнча так дана айтылып атпайбы? Чубак ажы ошону айткан. Ушундай талаш тартыш маселе бар. Так деген жерде дагы талаш боло келгендиги жөнүндө айтайын дегеним да. Эми колдойт деген сөзгө келели. Арбак колдойт. Буга жанагы 10 жылдык илимди айкалыштыра алды да, эми ушул жерден айкалыштыра турган учур келди. Биз сөздүн өзүн туура эмес түшүнөбүз. Анан талашып жатып калабыз. Бул теңирчилик деген түшүнүктүн келип чыгышына биринчи кезекте молдолор күнөөлүү болду деп айтам мен. Дайыма айтып келем, себеби ушул сөздөн улам болду. Себеби колдойт деген сөздү туура эмес түшүндүк. Арбак колдобойт деген сөздү туура эмес түшүндүк. Колдоочу жалгыз Кудай дедик да. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Жалгоочу жалгыз жараткан дейт. Жалгоо жана колдоо деген эки сөздүн айырмасы жөнүндө айтайын деп атам мен. Мен бүгүн сага келем. Эрнис, мен эртең бир сынакка катышып аттым эле. Мени колдоп койбойсуңбу? Дейм. Сен макул дейсиң. Мени колдоп коесуң. Сен Кудай болуп кеттиңби ошондо? Кудай болгон жоксуң да.
Сен арбактак эмессиң. Сен тирүү кишисиң. Сен кантип колдоп атасың мени? Демек, колдоо деген сөздүн өзү Кудайга гана айтылган, Кудай гана колдойт деген сөз эмес экендигин түшүнгүбүз келет. Биринчи, кыргыздын сөзүн молдолорубуз туура эмес түшүнүп алган. Эмне үчүн филологтордон сураган эмес ошондо? Тилчилерден эмне үчүн сураган эмес ушул сөздү? Бардык нерседе молдолор адис болуп чыга келди да. Чымчык сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар эмес беле Кыргызда? Жалгоочу жалгыз жараткан дейт биринчиси. Жараткан жалгасын дейт экинчиси. Анан келиндерге дагы этегиңден жалгасын деп бата берет. Эмнени айтып атат? Кудай жалгасын. Кудай сага бала берсин деген тилек болуп атат. Бирди эки, экини жети кылып, эселентип, көбөйтүп, жалгай турган касиет бир гана Кудайда. Бул Кудайдын гана касиети экендигин кыргыз моюндоп атат. Ал эми колдоо деген сөз башка бардык жагдайларда айтыла тургандыгын айтып түшүндүрүп келет. Көрдүңбү, биз демек сөздү туура эмес түшүнүп алганбыздагы элди бири-бирине карама-каршы коюп койгонбуз. Экинчиси, арбак жөнүндө диндин өзүндө айтылып атат. Мен эми арабчасын билбейм, арабча окуган эмесмин. Бул жөнүндө алымдар менен мындай акылдашкан жерлерде айткан, балким диний аалымдар болсо ошол кайсыл сүрө, канчанчы аят экендиги жөнүндө кийин комментарийде айтып коёр. Сенден арбак жөнүндө сурайт дейт. Пайгамбарыбызга кайрылып атат да. Сен аларга жооп бер. Мен бул жөнүндө эч нерсе билбейм деп айт дейт. Кыргызча маанисин айтып атам. Балким бир-эки жеринде жаңылыштык болуп кетиши мүмкүн. Жалпы мааниси ушундай. Мен айтайын дегеним, жараткан Кудай пайгамбарыбызга айтып атат арбак жөнүндө. Колдойт, колдобойт деген сөз болгон жок бул жерде. Колдойт деп да айткан жок, колдобойт деп да айткан жок. Бул жөнүндө эч нерсе туюк калтырып атат. Пайгамбарыбызга туюк калтырып аткан нерсеге биз пайгамбардан артык жооп берип атабыз. Колдойт же колдобойт деп. Кимдики туура болуп атат? Пайгамбардан ашып кетип жооп берип аткан жокпузбу биз? Бул дагы ойлоно турган маселе дейм. Эми түз суроо. Манас Рыспай Исаков үчүн ким? Бул образбы же жарымы, жалган жарым үчүн, жарандардын көөнү үчүн дегенде бул жөн эле жомокпу? Манас бул ким бул сен үчүн? Бар нерсеби, тарыхпы, ал жөн эле бир чыгармабы? Биринчи жарымы жалган жарым үчүн жөнүндө жооп берейинчи анда. Бул Манасчынын чындыгы. Манасчы бардык учурда чынын айтып аткандыгынын далили. Эмне үчүн антип айтып атат? Эмне үчүн жарымы жалган жарым үчүн жанында турган киши жок, жалган менен иши жок деп айтып атат? Биз көзүбүз көрбөгөн нерсени көзүбүз көргөндөй айтып берип көнүп калганбыз. Туурабы? А Манасчы ошону ачык айтып атат. Барып келген жокмун. Мурункудан калган сөз, мурункулар айтып атат. Анын канчалык чын төгүнүн бир Кудай билет. Бирок ошол нерсени мен айтып атам сага. Кабылдасаң өзүңдүн эркиңде, кабылдабасаң өзүңдүн эркиңде. Демек аң сезимге баскынчылык кылган жок Манасчылар. Угармандын өзүнүн эркине таштап туруп, кааласаң кабыл ал, каалабасаң кабыл алба деп туруп айтып атат да. Канча чын кошулуп сөз кошулуп кетет айтылып атканда, өзүңдүн өмүрүңдү, өзүңдүн окуяңды айтып атканда кошулуп кетет да. Бир жерде башка, экинчи жерде башка айтасың. Ушул жөнүндө чындыгын айтып атат. Ал эми Манас ким мен үчүн? Манас кыргызды эл катары жок болуп кете турган учурда сактап калган адам. Жөн гана эл катары сактап калбастан бакубат мамлекетин түптөп кеткен адам. Жана да жөн адам эмес, Кудай артык касиеттер менен берген адам. Башка эмес, динибизде айтылат, биз бир дагы элди куру койгон эмеспиз, ар бир элге ыйыктыктарын жөнөткөнбүз дейт. Кыргызга кимди жөнөттү анда? Кыргызга жөнөткөн ыйыктык бул Манас деп билем. Дин жагынан да алып караганда талашы жок нерсе деп билем да. Ошондой артык касиеттер менен, артык сыпаттар менен жөнөткөн адам. Жана Айкөл Манас деп бекер айтылган эмес. Айкөл деген сыпатты толук чечмелөөгө мүмкүн эмес. Жана бул Манас атабызга гана берилген сыпат. Башка Алмыстактан кыяматка чейинки бир дагы адамга берилбей турган, берилбеген сыпат.
Кудай тарабынан Айкөл Манас табыска берилген. Ар бир пайгамбарга өзүнчө артык сыпат, артык нерсе берилгендей Манас табыска Айкөл деген сыпат берилди деп атат да. Эми салыштырып көрөлү. Мына ошондой артык сыпаттар менен берилген кыргыз катары менин бул күнгө жаралышыма себепкер болгон адам катары карай турган кишибиз. Ал эми жалпы адамзат катары адамзаттык асылдыктарды, баалуулуктарды сактап ошону даңазалаган киши, акыйкат үчүн, адилеттик үчүн күрөшкөн киши катары карашыбыз керек. Жалпы адамзат ушул жагынан үлгү алыш керек. Кыргыз улуттук университетиндеги филология факультетин 10 жыл окуп бүтүргөн Рыспай Исаковдон кыргыз тил жөнүндө сурасам болбойт да. Кыргыз тилинин өнүктүрүш үчүн, татыктуу деңгээлде тил болуш үчүн чечендер мына кандай өзүнүн тилине сыймыктанат. Жаныбыздагы эле кошуналар казактарда баягы орус тил маселеси бар, бирок баары бир казактын тили деп кандай сыймыктанышат. Өзбектер өзүнүн тилин кандай сүйлөшөт барктап. Ушундай баягы киргиздер жоголуп, чыныгы кыргыздар, заманбап кыргыздар мурункусын да баалаган, адыркысын да баалаган, келечегин да түшүнгөн ушул кыргыз тилин мыкты сүйлөй алган кыргыз болуш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи Манасты окуш керек. Себеби сөздүн бардыгы, сөз байлыгынын бардыгы Манаста жатат. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн кайсыл бир сөз жөнүндө айтып түшүндүрмөсүн анан мисал келтире турган болсок, Манастан мисал келтиребиз. Мейли тилчи, мейли илимпоз Манаска кайрылат, мисал келтирет. Демек, сөз корунун казынасы Манас. Бул турган иш. Экинчи, биз изилденбеген сөздөрдү изилдешибиз керек. Дагы чечмеленбей калган сөздөрүбүз көп. Түшүндүрмө сөздүккө кирбей калган сөздөрүбүз көп. Ошолорду изилдешибиз керек. Үчүнчү, диалектилерди байытып, адабий тилдин алкагына кошушубуз керек. Бул тил өнүгүүсүнүн табигый жолу. Мен ойлоп аткан жол эмес. Эшеналы Арабаев тилге биринчи кадам таштады дагы өзү билген нарын көөрүн негизинде түзүп чыкты. Ага Касым Тыныстан кошумча киргизди дагы Ысык көл нарын көөрүн негизинде кыргыз адабий тилинин нормасы түзүлдү деп иштеп чыкты. Бирок бул бүтпөй калды да. Андан кийинкилер улантыш керек болчу. Ошол талас көөрүн киргизиш керек, кыпчак түштүк диалектисин көөрүлөрүн киргизиш керек. Мына көптөгөн Баткендеги көптөгөн канча тилдерибиз бар. Мисал катары айтып жүрөбүз Калетлаган тагында да. Ошол сыяктуу көптөгөн мисалдар бар. Бул жөнүндө Алыкул Осмонов айтып кеткен учурунда. Кызыккандар болсо карап койсо болот. Ал эмес Америка штаттарында канча штат болсо, ошол штаттагылар өзүнүн көөрүндө диалектисинде сүйлөйт. Кээ бирки сөздөрүн кээ биркиси түшүнбөйт. Ошол жагынан айтып атасың да. Бирок аны ошол аймактык деңгээлде калтырып койбошубуз керек. Аны жалпы мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, бардыгын деген сөз эмес булчу. Ошол мисалы тага деген сөз бул диалект. Тайке деген сөз адабий тилдин нормасы деп эсептелинет бизде. Ошол учурда аке деген сөз диалект, ага деген сөз адабий тилдин нормасы дейбиз. Эмне үчүн? Бул аймактык түшүнүктөн улам гана келип калган түшүнүк. Себеби ага деген сөз адабий тилдин нормасына кирсе, анда тага деген сөз адабий тил болуш керек. Анткени тай ага дегенден куралып атат. Аке деген сөз диалект болсо, анда таяке деген сөз диалект болуш керек. Анткени ал тай аке дегенден куралып атат. Көрдүңүзбү? Биз жөн эле аймактык деңгээлде гана бөлүп койгонбуз. Муну экөөнү тең адабий тилдин алкагына киргизишибиз керек. Тага деген дагы туура, таяке деген дагы туура, аке деген дагы туура, ага деген дагы туура дешибиз керек. Ал эми байке деген сөзүбүз бул жеңелердин тергөөсүнөн пайда болгон сөз. Байаке деген. Биз баарыбыз пайдаланып калдык бүгүнкү күндө. Тилекке каршы. Бирок тил ушундай мерес болот, тилдин өзүнүн жашоосу бар. Кээде айрым бир сөз бир мезгилде туура, бир мезгилде туура эмес маанини колдонуп кете берет да. Майке деген сөз сыяктуу эле, катын деген сөз сыяктуу эле. Катын десе бүгүн оройго болот. Ушуга окшогон сөздөрүбүз көп да. Бейпил деген сөздү таптакыр керектен чыгарып салдык бүгүн. Ушул сыяктуу сөздөр бар. Бул эми тилдин өзүнүн жашоосундагы эрежелери. Каалайбызбы, каалабайбызбы ушинтип кете берет. Кыргыз караван кезити Гүлкүмүштү деген сөздү киргизген бир мезгилде. Мен так билем да. Иттей Гүлкүмүштү окуя бар да деп киргизе баштаган. Ошондо элдин бардыгысындагы
туурасындаган күлкүмүштүү деген сөз жок, күлкүлүү деп жазбайсыңар деген. Бүгүн балдарды карасаң бардыгы күлкүмүштүү деп сүйлөп калды. Кааласаң каалабасаң бул сөз туура эмес, бирок эл колдонууга киргизип кеткенден кийин туура эмес дей албайсың да. Ушуга окшогон тилдин эрежеге сыйбаган эрежелери болот. Анын негизинде тилдик диалектилерди байытышыбыз керек, кадай алка калып келишибиз керек. Андан сырткары тектеш тилдерди изилдеп, алардан ала турган нерселерибиз бар. 9:30 болду деп түрктөр айтса, ушинтип айтат экен, саат 9:30 болду деген 9:30 болду дейт экен деп күлөбүз да. Ал сөз түпкүлүгүндө өзү жарым деген сөздү билдирет кыргыз тилинде деле. Чала бучук иш калтырба дейт. Жарым жартылай иш кылба деген сөзү. Биз мурунга катар өтмө маанисин пайдаланып алып эле анан туура эмес түшүндүрөбүз. Демек, тектеш элдерди да изилдесек, биздин түпкүрүбүздө катылып жаткан сөздөрдүн байлыгы дагы ачылып чыгат. Ушинтип эмне үчүн тектеш тилдерге басым коюп атабыз? Эгер эрежелерди бирдей кабылдаса, казак, кыргыз, өзбек, түрк дегенде, арипти бирдей кабылдаса, эрежени бирдей кабылдаса, анан кабыл алынган сөздөрдү бирдей кабылдай турган болсо, өзүнөн өзү бириге түшөт. Жакындай түшөт сөздөр. Тил жакындай түшөт. Эл жакындай түшөт. Балким келечекте орток тил пайда болот. Баарыбызга орток бир тил пайда болот. Урду тили ошентип пайда болгон бир мезгилде. Ал урду тили деген сөз, ордо тили деген сөз. Мына ошондой бир жалпы тектеш элдер сүйлөй турган орток тилди пайда кылып алып, аны дүйнөлүк тилге айландырышыбыз мүмкүн. Дүйнөдө түрк тилдүү элдер аябай көппүз. Бирок чачыранды болгондуктан, башаламан эреже болгондуктан бирдей сүйлөй аятабыз. Араб мамлекеттери, маселен, 30дан ашык араб мамлекети бар экен. Мени суктандырган эмнеси болуп атат? Бирдей эрежени кабылдайт, бирдей сүйлөшөт. Ар башка мамлекет бир тилде сүйлөйт. Биз ар башка мамлекет бир элбиз, бирок ар башка тилде сүйлөйбүз. Жакында эле мен интернеттен мамлекеттик тил боюнча комиссиясынын жетекчиси Мелис мырзанын бир мынтип айтканын угуп калдым. Үрп адат деген сөзгө түшүндүрмө берип атат бирөөлөргө. Үрп деген дейт, бул адамдын баягы көкүрөгүндөгү үрп. Ошо үрп дегенден келип чыккан дейт. Үрп адат деген өзү урф деген арабча сөз бар. Ошол да этимологиясы. Ошондон улам анан кыргыздар урф демек беле, үрп адат болуп кеткенде. Мелис мырза түшүндүрүп атат, бул адамдын көкүрөгүндөгү үрпү деп. Мен мисалы үчүн муну эми балким туура эмес, толук түшүнбөгөндүрмүн. Мелис мырза жөнүндө айта турган болсок, кыргыз таануу, кыргыз илиминде көп эмгектерди кылып атат да. Аябай жакшы иштерди кылып атат. Бул жагынан колдоо алыш керек. Өзү дагы мыкты сүйлөйт, мыкты маалыматтарды берет. Ошонун ичинде көп сүйлөгөн адам эле көп жаңылат дегендей нерсебиз бар да. Биз да көп сүйлөйбүз, көп жаңылабыз. Албетте, аябай жаңылабыз. Көп жаңылабыз. Бирок жаңылыштыкты моюнга алуу бул эрдикте. Мелис мырзанын дагы ошондой жаңылып калган жерлер бар. Жаңылып калган жерлер дегенде кандай? Ал өз пикирин айтып атат. Өзүнүн көз карашын айтып атат. Бирок көпчүлүккө айтууда ушундай нерселерди талдап алып чыккан жакшы болот деп ойлойм да. Бир дагы тил өзү менен өзү эле өсүп байып кетпейт. Кыргыз тили канчалык бай болсо, ага ошончолук көп элдин таасири болгон экен деп түшүнүшүбүз керек. Эгер эч бир элдин таасири болбогон болсо, анда мынчалык бай болмок эмес деп түшүнүшүбүз керек. Бул эреже, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны деп кыргыз эмнеге айткан? Ушунун баардыгы ошол эл таануу жөнүндө эле эмес. Бүт маданият, анын ичинде тил жөнүндө да сөз болуп атат. Бир эле мисал келтирейин. Беймани сөз, даргүмөн ой, намарт адам, нааразы пикир деген түшүнүктөрдү келели да. Мына ушул сөздөрдүн баарындагы сөздүн башындагы орусда приставка деп коет. Кыргыз тилинде мындай түшүнүк жок да. Уңгу сөздүн башында уланган. Мүчө аягында уланат да, бирок башында уланган түшүнүк бар. Бей, на, дар деген. Даргөй, даргүмөн, күмөндөр болуш керек да, даргүмөн болуш керек эле. Беймани эмес, маанисиз болуш керек эле. Нааразы эмес, ыраазы эмес. Намарт деген сөз март эмес, сараң деген түшүнүк да. Же натура. Натура деген туура эмес деген түшүнүк. Бул
түшүнүктөр каяктан келди, кантип дегенде бул фарсиден алган түшүнүктөр. Фарсинин тилиндеги ушул түшүнүктөрдү алды дагы, ушинтсе болот турбайбы деп бир кезде бабаларыбыз тилди байытты. Биз азыр андай түшүнүк жок да дейбиз дагы камап отуруп алабыз. Бүгүн да ошентип байытышыбыз керек тилдерди. Анан бул биринчиси, экинчиси жанагындай сөздөр дин келип чыгыш этимологиясы деген бар да. Сөздүн төркүнү деген түшүнүк бар. Сөздүн төркүнүнө анан уңгу мүчө түшүнүгү келип чыгат. Ал кайсыл сөздөн куралган, кантип келген деген нерседе тилдин өзүнүн эрежеси бар, ошого такаганыбыз туура болот. Антпесек, негр деген сөз почему грязный дегенден келип чыккан деген нерсеге барып такалып калабыз дагы, тилге туура эмес мамиле жасап алабыз. Мен Мелис мырзанын жана үрп, арип деген сөздөрүнө ушундай пикир айтат элем, бирок бул дагы анчалык орой эмес деп түшүнөм. Себеби кабыл алган бар, албаган бар. Эми араб тилинен кыргыз, түркий тилге сиңишип кеткен дагы сөздөр бар. Өтө арбын, өтө арбын. Ошондойбу? Жок, туура эле. Бирок ошол эле учурда арабта дагы урф деген сөз бар да. Ошону мен эми филолог катары эми сенден сурап. Ооба, үрп дегенде эмне үчүн үрп деп атат? Ал башат деген сөз да. Башат деген сөз. Үрп, адат деген дагы ошондон келип чыккан. Бирок көкүрөктөгү үрп эмес да. Көкүрөктүн башаты эмес, адаттын башаты катары келип чыккан. Көкүрөктүн башаты катары эмес. Мына ушул нерселерди карап коюшубуз керек да. Андан сырткары мен өзгөчө Мелис мырзанын жанагы кул кудасы жөнүндө түшүнүк берип кетким келип атат. Учурдан пайдаланып сөз болуп калды да. Кул куда, кан куда деген түшүнүк жөнүндө айткан экен бир жерде. Анан кыз берген тарап кан куда, кыз алган тарап кул куда болот деп айтыптыр да. Мен ушуга өзгөчө каршы пикирдемин, анткени кыргыздын жакшы сөзү бар. Куда болгончо кулу бийиңди сураш, куда болгондон кийин кул да болсо сыйлаш дейт. Кулдук уруу жаңы келген кулдук уруусу менен бүтө турган нерсе, кул деген түшүнүк. Себеби кулдугубуз бар деп келип атпайбы, кыз алган тарап. Эмне үчүн антип келип атат? Бир бүлөнүн кожойкесин өстүрүп атат. Ошого болгон таажим, сый, Кудайга көрсөткөндөй сый кылып аткан мааниси да. Ага экинчи тарап не деп жооп берет? Кулдугуң Кудайга болсун деп жооп берет. Мына ушул сөз менен эки куда теңелет. Кулдугуң Кудайга адаштырбылбы? Кулдук Кудайга гана кулдук уруш керек, калганыбыз теңбиз дейт дагы, тиги Куданы өзүнө теңейт. Болду, андан кийин кан куда, кул куда деген түшүнүк жоголот. Эмне үчүн кан куда деген түшүнүк бар анда? Кул куда деген түшүнүк жок да. Мен билгенден, балким мен билбеген нерсе бар. Кан куда бул түп-түз кыз берген куда. Сен экөөбүз кыз алышып кыз бериштик дейле. Сенин уулуң бар, менин кызым бар. Экөөбүз кан кудабыз. Бирок сенин дагы Шайырбек деген тууганың бар да. Ал жөн эле куда болуп калат. Кан куда дегенде кыз алышып кыз беришкендер кан куда болуп эсептелинет. Ал эми ага анын туугандары, башка кудалар бар да. Алар жөнөкөй куда болуп калышы мүмкүн. Куданын кудасы бар. Алар куда катары эле карала турган нерсе да. Анан кул куда деп куданы кулга теңеп кыргыз айткан эмес. Бул кыргыз түшүнүгүндөгү, кыргыз дүйнө таанымындагы орой түшүнүк болуп калат. Антип айткан эмес деп айтар элем да. Ушул жагынан көп туура жагдайларды көп айтат Мелис мырза. Өзгөчө Кыргызстандын түшүнүгүндө зор эмгектерди жасап атат. Бирок кыргыз таанууда, кыргыз салты наркын жайылтууда көпчүлүк адамдар Мелис мырза эмес, балким менден да кетет. Ушундай көп орой кемчиликтерди кетирип коебуз, туура эмес чечмелеп алабыз көп нерселерди. Ошонун ичинде сакал жөнүндө түшүнүк бар. Сакалды 60ка чейин койгон эмес, атасы барда сакал койгон эмес деген түшүнүк кечеге эстелик боюнча да бул талаш болду. Бул туура эмес түшүнүктөр. Качан пайда болгонун билбейм, кече жакында эле пайда болгон түшүнүк. Сакал атасы өлгөн адамдын түшүнүгү эмес болгон. Тескерисинче сакал аталуу, ата болгондун түшүнүгү. Ата сакалы оозуңа бүттү деген сөз эмне үчүн айтылган? Демек, мен ата болдум деген белги бул сакалдан билинген. Туура атасынын уруксаты менен коюлган.
Ата болуп атса атасы уруксат бербей койгон эмес да. Сени эр жеттиң, бир үй бүлөнүн атасы болдуң деген сыяктуу сакал коюнун өзүнүн эрежелери болгон да. Сөзсүз 60-тан ашкандан кийин деген нерсе эмес. Ошол эле манастасынын сакалы садакабындай, муруту букаршабындай деп сүрөттөлүнүп атпайбы. Андай мисалдарды көп келтирсек болот да. Демек, сакал коюнун өзүнүн жөрөлгөлөрү болгон. Биринчиси ата болгондун белгиси, экинчиси кандайдыр бир башчылыктын белгиси, жана башка белгилери болгон да. Мына ушундай түшүнүктөрдү, туура эмес түшүнүктөрдү, манастын тегерегинде туура эмес уламыштар бар. Өзгөчө жанагы жаш балдарды чыгарып алып көтөрүп кетмейинче айта берген түшүнүктөрүбүз бар. Жалган нерселерди киргизбешибиз керек да. Жалган нерсенин түбөлүгү жок. Ал нерсеге туура мамиле жасаганда анын касиети ан сайын артат. Бүт бардыгын эле кыргызга жабыштыра бермей. Же кандай бир ырым-жырымдарга жанагындай кылып кыргыз дейт, канча 40 байталды союп туруп, Жети облустан кыдырып туруп, анан чагы Эне Сайга барып сойсо кыргыздын багы ачылат, келечек ачылат деген сыяктуу мистикалар. Жа Манас атанын Таластагы күмбөздүн берагында бир жерде казып туруп, анан алтынын алып кыргыздын бактысына чачса, кыргыздын келечеги ачылатмыш. Ушул сыяктуу эле ушу мистикаларды мен түшүнө бербейм да. Ушундай нерселерге кандай көз караш? Биз өз жомок менен жашаган элбиз да. Өзүң айтып аткан 40 байтал жөнүндө ырым, Манас, көптөгөн Манас Кароол чокуну казуу. Бул Кароол чоку боюнча учурда аябай чоң кызычуу болбоду беле. Барыбыз билебиз, ал жерден казына издегенби, касиет издегенби, ал башка маселе. Бирок Манас казынасы түгөнбөй турган казына калтырып кеткен бизге. руханий. Манас руханий казына калтырып кеткен. Аны саясатчылар да пайдаланабыз, манасчылар да пайдаланабыз, ким көрүнгөн бардык учурда пайдаланабыз. Кече дагы пайдаландык дегендей ар кимибиз өзүнүн кызыкчылыгыбызга түгөнбөй турган казына калтырып кеткен кыргызга. Бүтүндөй дүйнөгө даңазалай турган казына калтырып кеткен. Бул манас жана манасчылык деген казына. Биз ошону туура пайдаланышыбыз керек. Биз туура түшүнүшүбүз керек. Ырым-жырымдарды дагы чечмелегенде туура түшүнүшүбүз керек. Мазарга чүпүрөк байлоо кандай түшүнүк? Бул ширк, мирк дегенден мурда илгери курмандык болгон бул өзү. Себеби чүпүрөк табык кийим болгонда анжиянга барып атайын башка бирөөлөр өзүң да бара албайсың, алдырасың кийимди. Башка кийимиң жок андай чүпүрөк. Анан ошону кыркуу өзү дүнүйөңдөн курмандык чалуу деген эле түшүнүк болгон, мындай караганда жөнөкөй түшүнүк болгон. Бүгүн кийит деле ошондой түшүнүктө. Кийит улам калпактан калпак алмаша берет. Илгери жапкан кийимди, чапанды, калпакты кийишкен да. Мага маселен кийит келсе сөз кием да. Туура келсе кием өзүм. Аны башка бирөөгө берип жибербейм. Ал деле кийиттен келген. Анан ошондой пайдаланууга, колдонууга берилген нерсе да. Бүгүн болсо анын кереги жок деп ойлойм да. Колдон колго өткөн буюмдун кереги жок. Жолум ачылыш үчүн мен деген мээнеттенишим керек. Мен деген иштешим керек. Планды коюшум керек. Ошол планды аткарам дедимби, аткарышым керек. Анан гана бир нерсе болот, анан киреши болот. Анан кайсы бир касиеттерге ишенип, ошондо тиги 40 байталды тиги жака алып барып, Алтайга барып, Эне Сайга барып курмандык чалса, анан менин ушу элдин катарына менин да бактым ачылып кетет деген мен түшүнө албайм да. Кандай ырым жасагандыгында эмес, анын ниетинде, тилегинде. Тилегинде туура. Экинчи бир сөз бар дагы жакшы. Батага сен өлө жата бербей өзүң дагы аракет кыл деп. Өзүң да аракет кыл деген сөз бар да. Мына ошол аракетте дагы болот. Бул нерседе. Экинчи ырым-жырымды эми так карап көрүш керек да. Кайсыл ырым, кайсыл нерседе колдонулуп атат. Исламдын өзүндө мындай ырымдар көп. Биз бир тараптуу карабашыбыз керек. Ал ырым туура эмеспи деп гана карашыбыз керек. Бир нюансты да кайта кетейин. Биз качанкы ата бабаларыбыздын жараткан эрдиктери, асыл бир нарктуу иштери, кыргыз мындай болгон, мындай иштерди жараткан, керек болсо кыргыз мындай кылган деп ата бабаларыбыздын эмгектерин айта беребиз. Мен ошонун урпагым деп. А бирок өзүбүз реалдуу эчтеке кылбайбыз, аракет кылбайбыз, өзүбүздүн баатырдыгыбыз жок, өзүбүздүн жасаган бир нерсебиз жок, анан байыркыбыз менен мактанабыз да. Ошону айтайын деп. Байлык кетсе тирүүлүк болот олжо.
бийлик кетсе шүгүрлүк конот бойго. Алып каракыш күрүп ийген тоок болот, ар намысын боюнан жоготкондо. Биз ошол ар намысын боюнан жоготкон алып каракыш эмеспизби? Ушуну ойлонуп көрүшүбүз керек. Биз бабаларыбыз менен сыймыктанганда, биздин урпактарыбыз дагы биз менен сыймыктана турган иш кылышыбызды унутпашыбыз керек. Биз кантип сыймыктансак, биздин урпактар да биз менен ошентип сыймыктаныш керек да. Биз арыстанбыз, жолборспуз дейбиз, бирок алакандай жем үчүн циркте секирип жүргөн жолборс эмеспизби? Бул жагын да карап коюшубуз керек. Жолборстун түрү бар, арстандын түрү бар, бирок биз бааларыбыз жасаган эмгек менен мактана бербей, биз урпактарыбыз сыймыктана турган иш калтырганда, бабаларыбызга татыктуу урпак боло алабыз. Ушул нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Кыргыз касиеттүү эл деп эле мактана берсек, бул элдин өсүшүнө өбөлгө боло турган нерсе биринчи кезекте. Бирок башка ушундай эл бар да, өзүнүн касиеттүү санай берип, бүтүндөй дүйнөгө жек көрүнүп калган эл бар. Ошондой болуп калбашыбыз керек эртең. Ошол жагында ойлонушубуз керек. Эми биздин досубуз Раматылык Бейиши болгур Зайырбек Ажыматов тууралуу суроо бербесем болбойт. Анткени Зайырбек Ажыматов экөөңөр баягы 10-чу жатаканада мен да жашап калдым, силер дагы жашап калдыңар башка бөлмөдө. Өрт кезиңер эле, анан өрт кезиңерде баягы өрттөбүйбү, бөлмөңөрдө. Өрт кезеги ушул болот экен деппи? Ошондой учурлардан баягы Зайырбек жөнүндө эми сен экөөңөр бир бөлмөдө жашап калдыңар да. Ооба. Бир эсте каларлык бир кыскача бир үзүмдөн айтып берсең, ушундай алигиче менин эсимден ошол эсимден кетпей турган бир окуя болду эле, ошону такай эстейм деген сыяктуу бир окуялар болсо. Зайырбек өзү даяр акын катары келди да университетке. Бизден айырмасы аны ушунда болду. Аны тагдыр даярдап акын катары жөнөткөн экен. 27 жанган кезде от болуп, койгон ажал биз атамды жоктотуп, жалынсаң да токтобогон жаштыкты коет тура өлүм гана токтотуп дейт да. Атасы жөнүндө жазганлары. Атасы 27 жашында дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Ошол жөнүндө айтып атат да. Же болбосо кыштын бели сынып түшөрдөй басып өтсөм кетет кычырап дейт. Биринчи жалгыздык деген жупкадай болгон ыр китебин чыгарды ошол студент кезинде. Чогуу жашадык, жалындаган күндөрдү өткөзүп атып, жалындайт деген ушул экен деп бөлмөбүздө өрттөп өтө кызык окуя болду. Ал өзгөчө 95-жыл Манас эпосунун 1000 жылдыгы, Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата айтылган сынакта мен 300 сом алганмын байгеге. 3-чү даражадагы диплом менен сыйлан 300 сом алып, анда сомдун куну аябай мыкты экен. Ал 300 сомго костюм, шым, туфли алганмын да. Жанагы бөлмөбүз өрттөнүп кеткен, китептер калбай өрттөнгөн, төшөктөр калбай өрттөнгөн. Ошол кийимге бир да чок түшпөптүр да. Ошол боюнча калыптыр. Анан кийин ошондой бир таң калганыбыз бар. Анан бардык учурда жалындап жүргөн жигит эле чындап эле Зайырбек. Күнү түнү тыным билбей эмгектенген жигит эле. Эсимде түнү балконго от жагып анан өрт кезде ыр окушуп отурдук да. Жатакананын балконунда элестет. Бизди деле ошондо кой деген киши жок экен. Мамлекет деле атын таппай турган учур эмес беле анын мезгилде. Ким эмне кылып атат, кандай кылып атат, сен туура эмес кылып атасың. Ай ал эле бул эле деген түшүнүк жок болчу. Кааласак чатырдын башына чыгып алып, ыр окуп, манас айтып, айкырып, кыйкырып жүрчүбүз дегендей. Очоктогу чокту көрөйүн деген экенсиңер балкондо. Анын үстүнө жанагы апилка менен бастырылган жана тактайлар күйгөндө бир чоктун жалындан чыккан чоктор дагы мындай өзүнчө бир керемет болуп чыгат экен да. Кадимки отун күйгөндөй күйбөйт экен, анда өзүнчө бир музыка жасап чыгарат экен да ал дагычы. Ошонусуна кызыгып, кыз жигиттер оттун боюна топтолуп алып, сонун күндөрдү өткөрдүк эле. Ачка ток күндөрдө чогуу болдук. Жаңы жылды тоскон. Өзүң билесиң, жарма
ичкен, аталай ичкен күндөрүбүз болду. Эл загара жеп калган учурда биз студент болдук, өзүң жакшы билесиң. Анан ошол мезгилдеги бизди күтүп алган коноктогон кыз жигиттерге дагы аябай чексиз ыраазычылык билдирем да азырчы. Ошо биздин чыгармачылыгыбызды баалап чакырып, жалаң калама менен коноктогондор бар эле. Жалаң калама колунан башка нерсе келбейт. Эсимде сен манасың айтып, мен кичине комуз чертип ырдай койчу эмесмин. Ошентип эмесмин. Ошо ырдаганда сен манас айтканда ошо кыздардын бөлмөсүндө ачып калчу эле. Анан ал жакта тамактын жыты чыкчу эле. Анан сый конок болуп барып ырдамыш этип, өнөрдүн аркасы менен курсак тойгузуп ошентип жүрдүк. Чындап келгенде ошол бир сындырым нанга жетиш оор күндөр болчу да ошол учурда. Жанагындай куурма чай менен коноктогон бир кыз эсимде, аты да эсимде жок. Бирок куурма чай эсимде да. Ушундай бир айрыкча жүрөгү кенен меймандос учурлар экен. Колун өздөрүндө эч нерсе жок. Бирок конокко чакырышат. Айрыкча нарындык кыздардын бөлмөлөрүнүн терезелеринде такай эттер илинип турат эле. Анан ошого болжоп ушуларда бүгүн тамак болот деп ошондой прогноз болот эле. Ошондой күндөрдө Зайырбек, Шайырбек, Эрнис, ар жактан Шекербек, Элмирбектер келчү эле дегендей. Ошентип эми катарыбыз суйлуп кетти. Элмирбек, Зайырбек жок, тилекке каршы. Руху бейиштик болсун. Калмурат жок. Эрте бөлүнүп кетти арабыздан. Бала чакасы, урпактары узак өмүр сүрсүн. Эстегенде жалындуу жаштыкты эстейм. Ачка ток күндөр, ал ачка калган күндөрүң өлбөгөндөн кийин ширин болуп эстелет экен. Ошол учурда канчалык кыйналганыбыз ал маселе эмес, бирок бүгүн курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн, бирок пейлибиз каяка баратат деген нерсе да. Ошондогу элдин пейли, меймандостугу, мүнөзү, демек оңдошубуз керек. Дагы жакшы жагына бурула турган нерселерибиз көп деп айтар элем. Раке, эми ушул биздин маектешүү, пикирлешүү подкастыбыздагы эми чоңку суроо. Бул эми баягы ислам динин мазактоо эмес, ошол исламдагы такыбалык деген маселени туюндурган бир анекдот бар. Аны сен деле билесиң, биз ар кимге түрлөнтүп айтып жүрөбүз. Мечитке бир адам кирет экен. Анан мечиттин ортосуна туруп алып аябай берилип намаз окуйт экен. Бирок ал киргенде те бурчта экөө олтурат экен, эки киши аны байкабай эле аябай берилип рукусун, саждасын ушунчалык берилип окуп, узакка чейин туруп, узакка чейин сажда кылып окуп, ошентип атса анан бирек дагы экөө бири-бирине шуурашып, карачы мунун такыбалыгын, карачы, мына бизди дагы байкаган жок, карачы, маңдайын жерге тигип сажда кылганы канча узак, рукусу канча узак деп кайра эми шуурап чоң мечитте угулат деп ошентип атса анан жанагы чөктүшүп отуруп көпкө чейин аяттарды окуп, анан дуа кылып, анан кайра дагы баштап, кайра отурса беркилер тамшанышат дейт. Кандай таква, бизге да ушундай буйрса экен, ушундай таквалык десе, анан артынан чыдабай кетип, мен оразада кармайм деп коет дегендейчи. Муну эмнеге айттым? Ракем манасчы дагы, филолог дагы, тилчи дагы, сөзмөр бир азил жагынан да катырасың, көп тараптуу талантың бар. Анан поэзия да жазасың да. Мен ырда жазам дегенде, сен ырдагы жазган поэзияга жакындыгың бар. Ошол биздин подкастыбызда ошол бир ошол ыр дүйнөсүнө болгон мамилең жана анан бир мүмкүн болсо бир өзүңө жаккан бир ыр саптарынан окусаң дагы анан жыйынтыктасак. Ырынан чыры көп заманда ушул анекдот менен жооп берейин дедим эле, бирок көпчүлүккө туура келбей калды. Жана мечитте доллар таап алган. Түшүнгөндөр түшүндү. Ошо жооп кайтарат деп анан кылым бою сөз кылнаарлык баягындай сөзгө чаппаган неме ырыңы окуй бер. Айтпай эле коет аны. Ооба. Бирок түшүнгөндөр түшүндү окшойт. Таап алалы эми бул кеттик бир окуп берейин. Эми биздин маегибизге жараша эле ыр окуп берейин анда. Жанагы
байыркы бабаларыбыз жөнүндө мактанабыз, биз эмнеге андай эмеспиз деген нерсе болуп калат ошол боюнча. Көк жал кыргыз, байыркы бабаң эле, көк жал эмес азыркың анан неге көмөлөнүп тыйындын арты менен көрдүйнө деп өмүрдү саям неге көөдөнү бош көзөдөй түбү тешик көсөмдүктү түшүнбөйт балаң неге. Байлык кетсе тирүүлүк болот олжо, бийлик кетсе шүгүрлүк конот бойго, алып кара куш күрүп үйгөн тоок болот ар намысын боюнан жоготкондо, жалын жүрөк намыскөй азаматтар жашайбы же бир гана жомоктордо. Кыргыздын азаматтарын намыска арга чакыргандар экен, жакшы. Манас табыстын киндик каны тамган, биздин байыркы мекендеген жерлерибиздин бири болгон Алтай жери тууралуу дагы бир ыр бар эле. Эне жыты жыттанат, эне сайдын бойлору, ата жыты жыттанат, Алтай саян тоолору деп ырдаган экен илгерки бабалар. Мына ошол Алтай жөнүндө, Алтайга барып келгендеги Алтай кайрыктары. Алтай, Алтай, кең Алтай, баба жайым, аваңды искеп, койнуңду араладым, Айкөл шердин киндиги тамган жерсиң, атам кыргыз казыгын сайган жерсиң, арзан эмес андыктан сага баруум. Алтай, Алтай, кең Алтай, баба жайым, ар кадамым шилтерде аярладым, кулагымда жаңырат байыркы үн, тулаңыңда изи бар байыркынын, булагыңда күйсү бар бабалардын. Алтай, Алтай, кең Алтай, баба жайым, ар бир кыргыз арбалат сага дайым, жигит сүйгөн сулуудай суйкайышат, жиреп көктү бойлору нур чайышат, жибек чаштуу кыз өңдү карагайың. Ар бир ташың туйлат дастан өңдү, айтып бүткүс сырларды каткан өңдү, токоюңда жес тумшук жашырынып, тоолоруңда алаткак жаткан өңдү. Карайманча жактырбай кеменимен, кадырыңды билбесем неге жүрөм, аргымактар тумчугуп үн салган сыйт, алтын көлдүн азынап тереңинен. Киндик тооң бар, касиет тамырлаган, караколдун сыры көп тарылбаган, үчеңмекти үр кыздар мекендешип, оңгудайда кайыптар байырлаган. Тазим кылдым, кирерде улагаңдан, тартынамын билбести сурагандан, урпактарга сакталган бичик болуп, уламышка кезигем улагандан. Катын дайра, бий дайра күркүрөгөн, катарыңдан ый эмес күлкү көрөм, катмар дуурду тепчип өтүп, кабыламын мезгилдин үрпүнөмөн. Сыр белгине аспиет күтүнгөмүн, сыры менмин аянды түшүнгөндүн, күнүндө мен манасты күпүллөдүм, түшүндө мен дөөлөрдүн түшүн көрдүм. Алтай, Алтай, кең Алтай, баба жерим, арзан жумуш эместир сага келүүм, Айкөл шердин жүктөгөн ырын артып, албан түмөн доорашып кылым артып, ак калпак эл саламын ала келдим. Баракелде эреке. Ушуну менен биз бир топ эле сүйлөштүк. Бирок канча узак сүйлөшпөс, сөз кызык болсо бир 2-3 мүнөттөй эле сүйлөшкөндөй болуп калат экен да. Себеби комментарийлерди окусам, ушул элеби дешет да. Ушунча эле сүйлөштүңөрбү дейт. Бирок биз бир топ эле убакыт сүйлөштүк. Анда ушу атайын подкастка маектешүүгө, пикирлешүүгө келип бергениңе ыраазычылык билдирем. Сен бизде ушу досторуң үчүн, курбалдаштар үчүн, Рыспай, Раке болгонуң менен эми кыргызга өзүңдүн салымың бар, өзүң бир мындай бир эмгегиң бар, залкар инсандардын бирисиң. Сени ушул студияга чакырып, атайын ушул пикирлерди угуу мен үчүн чоң бир сыймык. Рахмат. Өзүңдүн ошол намаз окуган ыйманың менен, өзүңдүн айткан манасың менен биздин коомго үлгү болуп жүрөр. Чоң рахмат. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Биринчи кезекте ошол кадырыңды билген телетең туш жора жолдошторуңдун бар экендиги чын бакыт, чындап келгенде. Аристотель жана Гомерге карата бир сөз айткан экен, ошондон Гомер болуп кеткен экен да. Гомердин көйдөнүндө 7 кудайдын башы бар деген экен. Мына ошол Аристотельдин баасы менен Гомерге айланган. Демек,
кадырды билген адамдар гана кадырыңды көтөрөт деген сөз да. Бул силердин ошончолук кадырыңар, ошончолук сыйыңар, телетең жора жолдошторубуздун сыйы ошол чөйрөдө өсүп калган үчүн мен өзүмдү бактылуумун деп эсептейм. Себеби ар бириңер жыпар жыттанган гүлзар сыяктуусуңар. Бар болгула анан жалпы элге кайрылып дагы бир нерсени эске алып коеюн деп атам. Сенин күйөрмандарыңан биринчи кезекте ыраазычылык билдирем. Анан улуу жолдо сөзсүз канатын каккылаган боюнча учуп кетпейт адам. Ал жерде жаңылган, чалынган жерлери болот. Бирок ошол жаңылган жерде баса калган айрымдардай болбой, жалпы эл калыс, адилет болуп бардык учурда бардык адамга туура пикир билдирип турса дейт элем. Мен кечеги эстелик боюнча сындан улам дагы айтып атам да, эркек киши көтөрө берет, кыз кишинин көтөрүшү оор болуп калат. Анын кыз экендигин дагы сыйлап, анын мурунку эмгектерин кадырлап, сын пикир айтууда жекелигине өтпөй жана жалпы элдин душманы кылып албай, мурунку кийинки эмгектерин дагы баалап туура сындасак болот эле. Бир эле ага карата эмес, ар бир кыргызга карата бул кыргыз жараны экен деп кабылдасак жана сынды туура айтып көтөрө ала турган кылып түшүндүрсөк, бирибиз душман катары көрүп албасак, мына ошондо элдин өсүүсү болот эле деп ойлойм. Чоң рахмат, Раке. Ийгилик. Мындан ашыкча сөз болбосун. Чоң рахмат. Ишиңде ийгилик болсун. Жараткан үй бүлөңө береке берсин, сага ден соолук берсин. Амин.